О, ража дейт да. ММА ушундай турбайбы деп туруп, клоунада деп жаш балдардын кыялын мындай четке кагып, ыргып салгандай эле болуп атат деп. ММА менен Кыргызстан көп таанылып атат го дейм да. Адам баласы мушкер кантип даярданыш керек нерсе беттештин алдында. утулсам эмне болот деген ой болбойт мендечи. Дух кадимкидей дух берет да. Главный цель UFC болгон үчүн чоң организация болсо деле кол койбой атабыз. Рекорд балкон койду, Ражап кыргыз мушкерлер арасынан. Стойкам жок болчу да менде. Ток бала чемпион болбойт деп айтып коет да. Ушу ач баладан чыгат. Оролбай мыкы деген один из самых достойных тоже. Андай бир кеңеш айта аласыңар. Кем сфотоешься дегенде я бы с Конором сфотался дегенде. Бул спортқа, бизнес спортқа. Спортқа, бизнес спортқа. Ассалам алейкум достор, бул спортка долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Усиналиев. Биздин ошол подкасттардын экинчи чыгарылышы. Биринчи сизге жактыр, баарыбыз көрдүк. Эми экинчи чыгарылыш дагы мен ойлойм силерге жагат деп, анткени бизде бүгүн өзгөчө коноктор, өтө кызыктуу коноктор. Мурунку ошол подкасттын алдында ушу комментарий көп жазгансыңар. Ошол эки жигит чакырсаңар жакшы болмок деп, анан кийин буюрса чакырдык. Кыргыз ММАнын жаркын жылдыздары, биздин ошол чоң үмүт, азыркы учурдагы биздин ошо ишенген мушкерлердин бирөөлөрү, Адлет Нурматов жана Ражабали Шайдуллаев. Жигиттер, ассалам алейкум, кандайсыңар? Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы, кандай? Адлет залдан келди азыр, тренировка жакшы болду? Жакшы. Жакшы. Ражап болсо мына кечээ күнү учуп келген Жалалаттан, ага чейин Япониядан. Биринчиден куттап коелу, Ражабалини не деген беттеш көрсөттү. Япониянын ошо Райзен уюмундагы беттеши, кезектеги беттешин жеңди, ишенимдүү түрдө экинчи раундда. Чынын айтчы, мындай көрүп атып, мына жүрөк ооруп кетти каршылашына. Кичине болду мына мыкачылык менен сабап баштады го бир учурда. Жакыныраак кичине. Биздин эми спортто ушундай да. Мыкачылык менен сабаш керек. Мыкачылык менен сен сабап алсаң, сен сабайт. Ошон үчүн Ражапка мен мурун деле айткам. Эми сен уровеньиң эмес, Ражаптын уровеньи азыр эми баарыңыздар көрүп атасыздар. Уровень аябай высокий, Кудайым буйрса UFC'ни дагы иншалла талкалайт. А соперник эми соперник ден соолук каалайбыз. Чын жүрөктөн мен Ражапка биринчи раундда бүтүрсө экен деп болеть этип отурдук, аябай. Болбой калды. Бирок соперниктине деле баа бердим менчи. Соперник да мыкты экен. Башы железный экен анчы. Соперник деме ойлогом, мындай күчтүү депчи. Мындай күчтүү эмес деп ойлогом да. Бирок ал мен ойлогондон да күчтүү экен. Сен күткөндөн дагы, күткөндөн дагы жакшы. Мыкты экен. Ражап аналында да кичинекей болуп калды. Ол даңкып турду. Бирок функционально бүт жагынан Ражап на голову выше болуп турду. Биз баарыбыз эми аны мындай эле утуп коет деп атканбыз. Бирок мыктыны мыкташ керек, эми ал деле мындайча айтканда кукуруза охранять этип келип жүргөн бала эмес да. Ражапка тем более мындай эле баланы салган жок. Ошон үчүн мыкты баланы салды. Эми Ражапты кулай көрүп атам, потенциальный претендент катары көрүп аткандан кийин жөн эле баланы салган жок. Жакшы бала болуптур, эми акыры жакшы жеңиш болду. Өзүң кандай, маанай жакшы эле? Маанай жакшы, сонун бойдон кийин эс алып, буюрса жакшы болуп атат. Эс алуулар жакшы өтүп атат. Бирок жол кичине узак болуп калды, Ооба, биз жол аябай алыс экен, Японияга барып келиш. Биз Япониядан Стамбулга 13 саат учуп келдик. Анан 12 саат Стамбулда ожидание болду. Кайра бул жака 6 саат, ошо 1 суткадан ашык убакыт жол жүрүп келдик да. Жакшы, жигиттер, эми биз бүгүн ушундай бир талкуу кылалы, кыргыз ММА тууралуу, кыргыз спорт тууралуу, негизде силердин карьераңар тууралуу, ошол негизде дүйнөлүк ММА тууралуу. Анткени силер эми биздин кыргыз ММАнын азыркы жылдыздарысыңар, андан кийин биздин көрөрмандарга силердин оюңар дагы өтө кызыктуу. Ошондуктан мындай кеңиен эле отуруп эле сүйлөшүп, бир талкуулап, бир тема ачып сүйлөшөлү. Ошондуктан жигиттер, сүйлөшүп алалы ошону. Эч мындай сырдашып дегенде эч мындай. Жакшы. Эми Ражаптын аки буюрса жаңылыктарын билебиз, акыркылар ошол болду. 13-0 рекорд бул өтө мындай чын айтканда дүйнө жүзүндө азыркы учурдагы эң мыкты мушкелдердин бири. 13-0 не деген рекорд, Мындай рекорд менен UFC'ге мындай башы көз менен алып болушат да. Анан кийин Адлет бияктан карасак, Адлеттин рекорду жакшы, 6 победа акыркы. Сен 6 подряд кетасың, вин-стрик. Эми бирок былтыркы жыл такыр чыккан жоксуң. 24 ошол не себеп болду? Анан кийин көбүз күтүп аттык аябай Адлеттен, бирок чыккан жоксуң да ошо. Былтыркы жыл ушу Brave организациясынан контракт келип атты, ACDен контракт келип атты. Бирок ал контракт болуп атты да. Биз азыр главный цель UFC болгон үчүн организацияларга, чоң организациялар болсо деле кол койбой атабыз. Ошон үчүн бул жылы ушу в ожидании өтүп кетти да. Бир-эки жерден визадан отказ болуп калды, ушундай. Өзүм дагы үйдөгү кичине иштерим менен ушинтип жашоо болуп кетти. Үй салаттың, Сонда кандай болду, жашоо болду? Же кайсы стадияга келип калдыңар?
бүттүк. Бүттүңөр куттуктайбыз. Жакшы. Ошо стройка тиги бул болуп карьерага дагы жакшы көңүл бурулбай калды. Ар кимге ишенип эми азыр баарына эле ишене бергенде болбойт экен негизичи. Үмүт кылып аласың, ишенип аласың. Баары Алладан экен. Кудайым буйрса быйыл жакшы жаңылыктар болуп калат. Буйрса азыр жакшы ушу бир менеджер менен иштешип атабыз. Аны ошо мага дагы Ражапка дагы жазып жүргөн мурун делечи. Биз аны ушу көзбөйдө мындай эле жүргөнбүз. Азыр эми Кудайым буйрса на деле покажем деп атат. Кудайым буйрса на деле покажут, анан иншаллах официально анонс кылабыз да. Азырынча не будем так говорить, газовать дегенде. Да. Бирок былтыр ошондо получается Брейв контракт берип атканда, бирок 2 бойдон көбүрөөк канча бойго барат ошондо? Жок, 2 бой эмес, Брейв деген 3 жылга контракт берет. 3 жылга. 3 жылга 5 бойго. Ух ты. Ал деген аябай көп просто болуп кетет да. Анан кечке күтүп каласың. Например, 1 жылда 1 бой өткөрсөң, акыркы контракт боюнча бойдо 1 жылда 1 эле бой өткөрүп каласың. Это очень мало, да. Ошон үчүн биз отказались. Анан биз хорошо 3 жыл болсо 3 жыл деле деп атканбыз. Хотя бы 6 бой берилсек да болбой койт да. Аябай принципиально ошондой турабыз. 5 бой деп турабыз да? 5 бой деп. 3 жылда 5 бой өтө аз да. Бул өтө аз да, хотя бы 2 бой мындай жок дегенде 3 бой уруш керек да. Мисалы биз ушу спорттон иштейбиз да, спорт менен. Бул тамак бул дегендей курал биздин. Биздин жумуш да. Ооба. Элдер эртең менен постоянно жумушка барса биз тренировка барабыз деген. Ошондой эми жумуш, өзүбүз тандаган жол. Выходной өтпөйбүз да бирок биз. Жакшы. Эми буга чейин Брейвке чейин ошол 23-жылы 3 беттеш болду сен да? 3 беттеш болду, анан кийин ошол эми менин оюмча сен деле туура кылдың, анткени эгерде 5 бой 3 жылга болсаң, сен 1 жылда 2 бой, 1 жылда 1 бой, 1 жылда 1 бой болуп деп анан бүтүп калмак экен да. Бүтүп калмак да. Мындайча айтканда и не заработаешь, и убакыт деле калып калат да. Убакыт деле өтүп атат. Азырчы UFCге чыкырык. Азыр Брейвде, например, биздин Кубанч Абдисаламов деген мушкер таанысыңар да. Ооба. Ошол иза Брейва туруп калды да, кечке турду, 2 жылдыр да, жөн элечи. Убакыт өткөзүп алды да. Убакыт өткөзүп алды. Брейвде деле мындай барды, например. Мага, кстати, айтып аткан, если выиграю этот бой, экинчи бойдо Брейвде титульник беребиз деген да, анткени мен 1 бой уткам да уже. Анан титульник беребиз. Анан титульникти утуп алсаң, чемпион болсоң, там автоматически дагы 1 жылга кошуп кетет. Ошондой тонкостар бар да. Анан Кубанч Абдисаламов ошентип жүрүп акча өлүп кетти да. Ошон үчүн мага ал биздин как старший катар айтты да, не надо деди. Зачем тебе? Лучше подожди. Кудайым буйрса жакшы шанстар болуп калат, анан UFCге кирип кетебиз. А то сейчас мага окшоп тоже останешься, тоже не вариант деди. Для этого ошентип ойлонуп туруп 1 жыл мындайча айтканда насмаркы кетти да. Бирок адан тышкары болот да, мындай 1 жылдын ичинде мындай 1 бойго контракттар, мындай 1 беттешке дегендер. Болбойт да ошол. Болбойт да. Ошо 1 бойго болбой атты. 1 бойго One FC'ден болду 1 жолу. Акбар Абдуллаевдин ордуна заменага. Анан Акбардын буту травма болчу. Ооба. А мен чыгайын деп, хорошо деп мен чыгам десем, анан Акбарга жазсам, не, брат, у меня ноги уже нормально, я сам выйду деп анкары өзү чыгып кетти. Тиги Халил Амир беле, ошо Халил Амир менен меня раньше ставили. Халил Амир отказ болуп калган болчу. Отказ болуп, анан кече Акбар менен коюп, Акбар эми нокаут жамал өзү деңгээлин чыгарып койду. Акбар жакында чыкты уже онунда чемпионский беттеш, буйрса игилик калып калды Акбарга дагы. Биздин чыган мушкерлердин бири. Жакшы, анан биз эми күткөнбүз былтыр. Эми бо жок дегенде бир Найзада, бир Алашта, кантип октагондо болсо деле бир беттеш өткөзсө деп. Найзада дагы вот вчера перед Новым годом бой берген мага. Бой берген, анан бирок 2 жума калганда берип калды да. А мен еще в этом году мурдума операция кылдыргам. После операциядан чыккандан кийин эле сразу анан мага спарринг кылганга болбойт, например, 2 ай деди да. Азыр мен чисто күрөшүп тиги бул эле кылып жүрөм, ошон үчүн аны дагы отказ кылып койдук. Болбой калды за 2 недели чисто мындай вес кууганды эле жетишпей каласың да. Ну конечно. Биринчиден диета, экинчиден не в форме. Просто выходить из-за денег драться тоже не вариант. Профессионал болгондон кийин до конца профессионал болуш керек да. Каршылашта непроходной, наверное, да, ошон үчүн. Не, ошо Нурбек Абдрахманов титульный бой. Титульный бой сразу, да. Анда серьезный экен да. Мен үчүн эң маанилүү нерсе ой пикиримди адамдарга жеткирүү. Бул ишке берилгендик жана оптимизм. Кристал брендинин таза суусунун шыктандыруусу менен бул улуу тоолордон күч жана өжөрлүктүн символун көрдүм. Биздин желегибизди эл аралык аренада көтөрүп жүргөн спортчулардын жолун көрдүм. Бардыгы кичинекей булактан, биринчи кадамдардан, машыгуулардан жана өзүңдү жеңүүдөн башталат. Спортхаб спорттогу жеңиштерди гана эмес, спорт бул өзүңдү өнүктүрүү жол экенин өлкөгө көрсөтүүнү максат кылат.
Биз жаштарды шыктандырып, жашоодо мүмкүн эмес деген нерсени жоготкубуз келет. Ар бир маек бул сабак. Кайраттуулуктун, рухтун күчү жана өжүрлүктүн сабагы. Спортчулар бизге жашоо бир гана жарыш эмес, биргелешкен сапар экенин үйрөтөт. Ар бир жеңиштик баалоо маанилүү. Биздин ишибиз жаштардын жүрөгүндө өз чокусуна чыгууга болгон каалоону жандырган учкун болсун. Ражап, сеники кандай болот контракт маселеси Райзинде негизи? Райзинде азыр 3 бойго контракт түзгөн элек. Ооба. Азыр контракт бүттү, эми буюрса азыр дагы 3 бойго контракт берели деп атат. Бул байланып калбайсыңбы ушу бияктагыдай айткандай? Жок, ал 1 жылдын ичинде. 1 жылдын ичинде 3 бой, э? Бул жакшы. Пока ошону ойдонуп атабыз, эми пока кол кое элекпиз, буюрса 2-3 күн ичинде алда эле чечилет. Ооба, акча маселесин чечип туруп, Ооба. анан Кудайым буюрса эки жакты карап туруп, если жөн эле да мага окшоп бул да калып кетпей турган болуш керек да. Ооба. Анткени жөн эле мага окшоп ат калып кетсе, зачем биз бул айткандай, Ражап айткандай, акчабыз ушул тренировкада бойго чыкпасак акча жок дегендей. Конечно. Ошон үчүн эки жак карап туруп, Кудайым буюрса, если болуп калса урушат го дейм. Ооба, ошол жактарына карап сүйлөшүп атабыз азыр. Ошо жакшы жагына чечилсин. Жок, азыр Тем более титульник если. Бул деген история болот. Конечно. История бул в первую очередь Ражап үчүн, во вторую очередь биз үчүн. Бул деген Райзин чемпион болду эле кечкимиз да. Конечно, Кыргызстанда пока биринчи боец да. Ооба. ушундай стадиондо, Сайтама стадионунун убагында жанагы Мимилянка чагып жүргөн стадиондорду прайдта кадимкидей эле. Бывший прайд. Азыр түшүнбөй атат го, Райзин десе эле Японияда бирек деп ойлоп атат. А бул негизи бывший прайд. Ошол жакта Емельяненко чагып жүргөн, Крокоп чагып жүргөн арена да ошол. Ооба, япондор бул бойго аябай кызыгат экенчи. Мисалы Сайтама арена бул Японияда эң чоң ареналардын бири экен. Сумо өтөт ошол жакта, кстати. Сумо жанагы жакшы көрөт го булар. Ооба. Алардын национальный вид спорта эле сумо, э? Ооба. Мени ошондой эмелерге окшоштор эткендерчи. Көрмөсүппү? Ооба, так вилли депчи. Ал жерде вообще чоң арена экен. 37.000 ушундай орун бар экен да. Бирок арена полный толуп атты да. Аренага мындай чыкканда вообще башкача атмосфера болот да. Бирок мындай сүрүү деген мындай дух берет да. Дух кадимкидей дух берет да. Алар дагы катуу балет этет экен. О, Ража дейт да. Кадимкидей зиздоп калды, байкадыңбы? Бул особенно бул зиздоп атат. Башка мушкерлер эмес, бул именно ошо Ражапты жактырды да аларчы. Японецтерге жакты бул. Ошондо бойдон кийин дагы бир күн ошо Японияны айландык, көчөгө чыксак уже кадимкидей таанып калыптыр да. Келип сүрөткө түшүп, ушундай кадимкидей сүйүнүп каласың да. Ооба да, конечно. Японияда ушундай негизи убагында биз Орзбек Назаров деген боксер бар эле го. Ал дагы ошо Японияда чемпион болгон, ал дагы аябай чоң жылдыз болчу экен, айтып берип атпайбы? Японияда ушул кармаш уруш, боксту жаман жакшы көрөт экен дейт да, мындай дзюдо болобу дейт, анан колдоп келет экен да. Менин оюмча ушундай колдогон мамлекетте мушташкан дагы өзгөчө болуш керек эми. 37.000 менин оюмча МХда деле болбосо керек мындай чоң аудиторияда, Оролбайда 37.000 деген бул өтө көп. Рекорд балким койду, Ражап. Кыргыз мушкерлер арасынан. Бирок аябай жакшы байт эткендер. Организациядагы мындай уюштурган жагынан жогорку деңгээлде уюштурат экен. Сага мамилеси кандай болот ушу уюштуучулардын? Мамилеси аябай жакшы. Особенно Ражапка жакшы окшойт ба? Аригото займас деп келе берет экен да. Бирок калды да. Кичине ачабыз. Бирок анын Япония эли аябай мындай кичпейил экен. Ушундай элип жүрөт экен. Так болушат, э? Так болушат экен. Мисалы биз биринчи бойго барганда, мисалы саат 2ге кел десе, биз мисалы 2ден 10-15 өткөндө жүрөт элек да. Ушундай чогулсаңачы, анан айтат, силер эмне мынча кеч келесиңер дейт. Кыргызбыз. Бизде канда бар дедим. Анан бизде өзү ушундай көнүп калыппыз деп, анан уже мына 2-3 бойду уже биз кадимкидей көнүп калдык да, мисалы 5 мүнөт 6 мүнөт эртерээк түшүп. Подкастка деле жарым саат бурун келди да болчу. Ошо мен уже көнүп калдым да. Жана келгенде эле айттым го, братан, биз уже көнүп калыппыз. Мен да кечкен жок ошо эле. Жок, кечкен жок. Сиз вовремя келдиңиз. Вовремя келдим. Кантсе да немис экен да бул.
Жакшы. Анан мен байкашымча ошо соц сеттерде дагы сени жакшы бүтүп атышты, колдоп атышты, японецтер өздөрү колдоп атышты. Эмнеден улам деп ойлойсуң? Байкадың? Неден улам сага сени мындай ушунча Жапон эли, ошо уюштуучулар колдоп кетип атышат? Эми алар билбейм эмне себептен, бирок кичине жагып калдым окшойт алар. Өзү мындай азиат болуп, красавчик болуп, сакалчан болуп мындай анан стилиң да жаксы керек, чабыш мушташкан стилиң дагы. Ошо Балким, аябай күчтүү экенсиң, баягындай кайтпас экенсиң деген комментарийлер ушундайлар көп окуп атам. Ошо жакшы. Кебетеси безобидный болуп туруп анан тияктан талкалап атса жакып кетти окшойт. Baby face killer деген бар го. Киллер с лицом младенца деген ушуну дейт. баягы японча сүйлөп, англисче сүйлөп бир демкени көтөрүп келдим мындай. Игрушкабы? Игрушка. Ала келдиңби? Жок. Аны ыргытат экен да, кол коюп туруп, Жок, аны ыргытат, анан ошондой бир сыяктуу эме көтөрүп келип, баягы алардын Ооба. эмеси экен да. Аниме жакшы көрөт го, аниме ойунчуктар. Ошондой типа сен ошого окшойт экенсиң деген максатта көтөрүп келди да. Анан кийин биз билишибиз боюнча булардын да максаты бар экен. Беттеш учурунда дагы, сенин беттешиңен кийин дагы сен ошол интервьюда айттың. Ошол мен деген титульный бойду күтөм. Андан кийин конференция болду, пресс-конференция. Аяктан да айттың, ошол мен деген титульный бой, ошо бразилец менен күтөм дегенде, булар дагы ошол каршы эмес сыяктуу да. Ооба, мен аны ошо бойго чейин да сураган, бойдон кийин да сурадым, бирок макул дегендей кылышты да, бирок ошо титульный бой болуп атканда биз аренага чыгып көрдүк да. Анан ошо экөө чемпиондукка мушташып атканда мени келип главный операторлор келип тартып атты да. Уже ойлоп калдым, уже типа следующий бой. Даярдап аткандай муну даярдап аткандай. Ошо даярдап аткандай сенчи ошо титульный бойго. Буюрса бериш керек уже. Ооба. Уже надо. Анткени уверенный, мыкты соперниктерди утуп атат. Мындан башка претендент жок азыр. Ооба. Доминация болуппу? Арчулеттен кандай жеңип салды? То есть мындай макул бирдей беттеш болуп, мындай кичине окшошуп баратып, анан жеңсе бир жөн. Бул деген баарын таңктай эле тебелеп кетип атпайбы? Бирок Арчулета менен мушташканда Арчулета менден 3 килограмм, почти 3 килограммга оор болчу. Оор болгон. Ошол жагы дагы бар, кстати. Тура. Ал веске келгенде эртең келди 1 килограмм 900 ушундай лишний болуп келди да. Анан саат 10 болчу, саат 1ге чейин макул деп организация убакыт берди, кууп кел деп ага убакыт берип жөнөттү. Анан саат 1ге келип веске өчсө 2 килограмм 900 грамм уже лишний экен да вес. Кошот наоборот. Наоборот, гайын этпей кайра кошуп алыптыр да. Анан организация айтты да, сен кандай кыласың, ушуга чыгасыңбы, макулдугун бересиңби деди да. Анан мен айттым, макул дедим, мен чыгам дедим. 5 килограмм оор болсо да чыгам дедим. А так мындай да, гонорар сенде калмак, чыкпасаң деле бүт баары ордунда болмок, Ооба. Анан ошого мага жакшы суммада төлөп берсеңер дедим. Мага анын веси айырмасы жок дедим, чыгам дедим. О деп алар сүйүнүп, давай анда деп. Кийин гонорардан кесип беришти, ушундай болду. Ошон гонорардан где-то бир 40% ушундай беришти да. Жакшы эле контроль демек, жарымдан жак төлөп берсе жакшы. Жо туура. Эми шанс болгондон кийин, ушунча тренировка өткөндөн кийин көз жеп турган, биздин көз жеп турган эми Арчулеттин жеңсе болот да бал. Мен Бишкекте даярдык жакшы болду эле. Мисалы Адилет Нурматов, Абдисалам Кубанычбек, ушу Кыргызстан жакшы байстер менен, топовый байстер менен машыгып, ушу жакшы деңгээлде даярданып бардык. Уже өзүм жакшы чувствовать эттим да. Анан айттым, айырмасы жок, чыга берет деп. Эмени көрдүңбү чемпион азыркы? Беттешин көрдүң? Көрдүм. Кандай экен? Кантип жеңсе болот анан ошондой. Анын беттешин мен да көргөм. Сен көрдүңбү? Кандай экен ошо? Ал греплер ал. Ооба, чистый греплер да эмес, житсер экен да. Житсер да. Жатып алат экен го? Ооба, жатып алат. Буттан тартат. Мен аны бойлор мурун деле көрүп койгом. Мурун деле 66-лар да по-любому. Өзүңөзүндө. Навлет Буттан катуу тартат. Ал бывший чемпион болчу Райзинде. Ооба. Бирок Рачап кетпейт го дейм. Рачаптын бутун тартыш, буту да башкача да. Эмне Буту кыска да, карма албайт. Анан мындай келип туруп эле аны кучактап эле өзү жатып алып атты да жергечи. Анан айттым, значит бул Далбай айтып каласың аны. үстүнөн эми бул бой джиу-джитсу эмес же грэплинг эмес да. Эми астында жаткандан кийин үстүнөн бир эки жолу если өткөрүп жүрсө ал уже кадимгидей бошоп Мен калат. күрөшкөн, мен күрөшкөн окум.
мушташкан One-F'де Леонардо Кассотти деген. Ооба. Ошо экөө жөө турган калат болчу да. Ошондон байкап койгом да мен андагычы 66 экен. Райзин чемпион экен депчи. Экөө жөө турган кылып, экөө тең ошо джиу-джитсу менен машыгып ушинтип Кассотти деле жатып алып, тартып алып ушундай бизнеси бар болчу. Ошого дайынган маны Кудайым буйрса Ражап буйрса батале. Бирок эме экен да, мындай тажрыйба болуп экен. Анткени убагында ошол Патрисио Фрейре менен, Матеуш Гамараттар менен ушуп жүргөн бала экен да мындай. Ал тег бир чеченец бар эле, атын унутуп атам. Ошону да утуп койсо керек, жакшы аябай чеченец бар болчу. КСВ деген организация. КСW, Польшаныкы го. Ошону утуп койсо керек. Хороший да, не да. Мен күрөштөн алып койгонбу? Жок, наркы, короче, проход киргенде бул монтип жатып алып, сен айткандачы. Акыры кармалган. Жатып трибуна кармап таштаган. Ошо путка байлоойду жакшы тартат экен. Ошо Аслановой ошо путтан катып тартат экен. Атак. Буттан тартат, да. Мен да көрүп койгом. Стойкасы жок эле экен почти. Бой узун, арыгыраак. Клейбер Койки деген 35 жашта, бирок эми жашы деле улуу болуп калыптыр да бул. Бир залда чогуу вес куудук. Чогуңар. Байкап коеттуң. Ооба, конечно, соперниктер байкап коюш керек. Анзор Ажиев дейт. Анзор Ажиев. Анзор Ажиевти submission дейт, triangle чок дейт. Треугольник менен биринчи раунд туруп коюптур да. Ооба, биринчи раундда кечке издеп тигине качып урат, качат, анан акырып чыгып калган. Эми 34 победа экен, 29 submission дейт. Эмне ушинтип submission 29 штук. Бирок Ражап деле submission жакшы кылат. Ооба. Плюс буда еще стойкасы азыр башка деңгээлге чыкты. То есть мурун эгерде муну как грэплер катара билсек Ражапты, азыр эми акыркы беттешинде көрдүм, буга чейин көрдүм, стойкада мындай эволюция болгон да, аны билечи. Убагында жана Хабиб деле эми Хабиб, анан Ислам деле чисто грэплер ката билчүбүз да. Анан карайсың, уровень көтөрүлүп, азыр стойкадан эмне болуп атат. Менимче Ражап деле ошондой эволюция акырын өтүп азыр бир универсальный боец болуп калды элем да. Ооба, буюрса стойкадан деле аракет кылып атабыз. Жакшы да. Анан дагы бир мен Ражаптын плюсу деп ойлойм, менин жеке оюм, бул жана ментальный жактан да. Ражап мындай такыр кээ бербейт экен да, мындай. Маягында билбейм эмне турат, эмнени ойлоносуң, бирок беттеш алдында дагы, беттеш учурунда дагы максимальный спокойствие, эми нерв жок. Мындай ментальный мындай монстр сыяктуу мындай манактардай болуп, ушундай экенсиң да. Бул ушул мээңде болгон күрөш эми болот, по-любому ар бир адамда толкундануу болот, коркуу сезим деген болот. Сен ошо беттештин алдында кандай ушул нерсе менен күрөшөсүң? Мен ар бир беттештин алдында мен ушу Бишкектен жолго сапарга чыкканда мен максат коем, мен утам дейм да. Мындай ошо утам дегенге жараша биз даярданып барабыз да. Адлет, сен кандай ойлойсуң, негизи мушкерлер, ошо спортто жүргөн боксер болобу же ар кандай спорттор бар го, ошодо адам баласы мушкер кантип даярданыш керек, беттештин алдында өзүн туура абалда беттешке алып келиш үчүн? Даярданыш керек психологический жактан. Психологически эми ар ким ар кандай даярданат да. Кээ бирлер билдирип коет, кээ бирлер билдирбейт. Сен кандай ошо? Эми мен деле тирүү адаммын да, менде деле переживание болот. Утуп калсам эмне болот дегенчи, элдин алдында уят болуп калам деген. Бирок биз деле ошо Ражап айткандай, эми биз канга жанга жан до конца да. Ошо эми чыктың, ушунча менет кылып Бишкектен баштап Японияга чейин эсти баргандан кийин барып утулуп келсең, бул уят нерсе да. Ошон үчүн барып до конца урушуп ойдо мен бойго чыгып атканда мен мындай утулсам эмне болот деген ой болбойт мендечи. Мен 100% утам деп чыгам азыркачы. Ошо миллион процент утам. Утулам деген ой жок да. Менчи муну Багдос Олжобайга утуп калгам го. Ошондо мен түшүнгөн эмесмин да, эмне болгон. Мен аябай шокирован болгом ошондочу. Неужели утуп калдым деген ой келген да магачы. Ошондо аябай катуу удар болгон магачы. Ошол нерсеге да даяр болуш керек экен да негизи. Профессиональначы. Чтобы ошол нерсени көтөрө билиш үчүнчү. Мен Багдос менен экөөбүздү бой койгондо мен аны мындай эле утуп коем деп чыккам да. Мен хотя подготовкамда аябай мачугон ичип алып, өзүм глупить эткем да. Весим колбай, организм истощение болуп, весим колбай, мачугон ичкем. Аны эч кимге айткан эмесмин. Өзүм эле чыгып ушинтип, я его ща быстро. Мындай эле утуп коем да. Биринчи, экинчи раундтан кийин уже когда руки эч нерсе укпай баштагандан кийин уже мачугон өзүнүкүн бере баштады да. Анан эптеп, сейчас последний раунд потерплю, утам. Деп атып эле уже не помню да, уже гипотына кирип эле эмне кылып атканымды уже денем укпайт өзүмдүчү. Ошентип утуп калгандан кийин, как я мог деп өзүмдү өзүм кечире албай жүрдүм. Анткени мага чейин Алашбайттын финалына эч ким чыга элек болчу. Эч ким чыга элек болчу. Анан мен единственный биринчи чыгып, биринчи поезд алып келмек адам болгом да негизичи. Анан эми карабайсызбы, мындай экен да. Алакта адамдар чүрүп коет экен да мындайчы. Өзүң менен өзүң бол депчи. Мени ута албайт деп эле чыккам мен.
ушинтип эле соперникти недооценить кылбаш керек да. недооценка кылбаш керек да. Ошо Боюң бизге чоң Кубанч Абдисалам постоянно айтат. Соперник кандай мешок болду да недооценка кылбаш керек. Анткени бой деген бул щелчок чечет да. Бир мындай легкий удар тип калса түшсөң все. Чечилип калат да тагдырыңчы. Ошон үчүн Чочуп кетти көрсө деген. недооценка кылбаш керек. Постоянно будь начеку деп айтып берет да. Эки жакты карап, ошентип профессионально иштеш керек. А если вот как я мешок окшоп чыгып туруп эле, сейчас я его порву деп чыгып туруп утулуп калсаң, это тоже обидно да. Ошондо аябай мага обидно болгон. Ошондон кийин эми андай ката кетирбегенге аракет кылып атабыз. Кандай боец миллионста болсо дагы нужном месте уруп, нужном месте күрөшүп коюп атабыз да. Негизи ушундай сурайын дегенде жанагы жеңилүү өзү негизи оор го, бирок жеңүүнүн аркасынан ушул жанагы адам өзүнө бир жеңиш катары бир нерсе алып аткан да. Демек сеники ошол жанагы жеңилген беттешиң сен үчүн бир жеңген нерсе болгон турбайбы? Демек текебер адам болбой, демек ар бир адамды өзүнүн деңгээлинде көрүп, өзүнөн ылдыйраак көрбөш керек экен деген нерсени тапкан экенсиң да. Ошондой. Ошол нерсе келди да мага. Анан эми мен кыйынмын. Мен ушунча всю жизнь өзүмдү спортко арнаган адаммын. Мен мунун на голову вышымын десең, это уже бул Алланын алдында да жакшы нерсе эмес экен да. Башка бирөөнү өзүнө төмөн көрүнчү. Канчалык бийик көтөрүлбөсөң деле ар дайым адамдар менен адам болуш керек экен да. Анткени эми бул мындайча айтканда спорт деле бул временный нерсе да. Спорт келет, кетет. Биздин агайыбыз айткандай адам бир пикке чыгат да кайра түшөт. Ошондой эле да. Сен күчтүүсүң, сенден да күчтүүрөөк келет. Ошондой эле ошон үчүн ар дайым адам болуу бул эң жакшы нерсе экен да. Ошон үчүн мага ошол чоң сабак болду. Ошол именно ошол бой. Ошол бойдон кийин я уже себя так не веду, мындайча айткандачы. Профессиональный подход. Любой боецке, любой соперникке. И, конечно, уважение, да. Эң маанилүү. Сенде болду беле Ражап ушундай момент, Ражаптыкы азыр ноль да поражениечи. Бул деген жеңил нерсени көрө элек, мындай вообще. Биз Ражапка өзүнүн баштан өткөн, Кубанч Абдисаламовдун баштан өткөн, анда да поражениясы бар, менде поражениям бар. Өзүнүн баштан өткөн нерсени буга айтабыз. Ражап, биз кайталган нерсени кайталала. Сен идеальный сенки, ушул бойдон кетишиң керек деп буга айтабыз постоянно. Недооценка кылба, постоянно жакшы иште, темпти карма. А биз айтып койсок болот, а мешок аны мындай эле уруп койсун. Даярданбай да койсоң болот десек болот негизичи. Жок, андай эмес. Бул азыр мунун рекорду жакшы. Ошон үчүн бул ушул рекорд менен кетиш керек да. Ооба, мен үчүн эң биринчи мотивациялар бул ушу Абдисаламов, Кубанычбек, ушу Адилет Нурмуратов, ушу братандарым мага ар дайым ушу соперник берилгенде бойлорун чогуу көрүп туруп айтат, бул мындай экен, значит соперник жакшы, недооценка кылба, жакшы даярдан деп. Ушу чогуу даярданып, чогуу жардам берип ушу братандардын мындай жардамы менен ушундай ийгиликтерге жетип атабыз да. Мен өзүм жалгыз болгондо мисалы мен мындай ийгиликке жетмек эмесмин да. Ушу байкелер менен чогуу биргеликте ушундай ийгиликтерди багындырып атабыз. Жакшы. Бирок жана айтат го кээ бир мушкерлерчи көп учурда ошол жеңилбей туруп 10-0, 11-0 менен келип анан жеңилип калганда ошол 0 мени кадимкидей монда жүрөгүмдө турган депчи, сыгып салган депчи. Ошону жоготуйсам эмне болот деп көп ошол ойлончу экен да. Ар дайым ойлонорчу экен да. Мен ошону жоготпош керек. Ушундай жокпу сенде? Жок, менде Ошол нерсеничи, ошо туура, ошол нерсени жүрөктөн алып салыш керек да. Ошону өлдө жогото албашым керек депчи. Андай эмес. Ошол нерсе келип калганда, ошол нерсе менде бар болчу анткенчи. Мен жоготпошум керек могу электи. Мен идеально кетишим керек дегенчи. Андай эмес, өзүңдү кенен коюп мушташышың керек да. Ал нерсени ойлобой. Жок, менде да ошондой ой жок да. Мисалы мен бирок утам деп чыгам да ар бир бойгочу. Мындай утулам деген тема жок. Утам дейм, бирок анын нөлдү жоготом деген мындай ой деле болбойт да менде. Аксамда давление катары сага эч таасир этпейт да. Андай тема жок. Жакшы. Анан кийин жакында мен билем ошо былтыр сен ошол белгилүү мушкелер менен дагы спарринг кылып калдың. Эми биздин ошо Кыргызстандагы мушкелер менен спарринг кылып жүрөсүң, Адет менен дагы ошол грэпплингде, анан кийин Пётрян менен дагы спарринг болду. Азыркы учурда 2 жыл болду окшойт. 2 жыл кетти. Пётрян менен 2 жыл мурун болду. Ошол учурда Пётрян кичине ылдый түшүп кеткен убакыт болчу. Чемпионский пояс ичинде жоготуп, анан кийин ойлонуп азыр кайра келди да чемпионский пояска. Ошол негизи ошондой деңгээлде мушкелер менен ошол спарринг өткөрүш кандай экен негизи, анан кийин эмнени үйрөндүң? Мисалы андай спортсмендер менен спарринг өткөрүш мындай аябай жакшы, мындай башкача дух менен алар менен иштейт экенсиң да. Мисалы ушундайлар менен иштеп атканга мындай сүйүнүп жакшы болду. Алар менен иштеп спарринг кылып почти 1 ай Пётрян спарринг партнер болуп 1 ай спарринг кылдым. Аябай жакшы опыт алдым. Мындай технический стойкадан
бирок эми деңгээл слишком эле тиякта эмес турабы? Жок, алар Жетилүү деле эмес да. биздей эле да. Ошо да. Алар деле алар кылганда биз деле кылсак болот. Мисалы наоборот мен Петр менен иштеп күрөштөн аны алып түшүп контролдоп. Ооба, эки бут эки кол бар биздей адамдар да. Ким алар возможно оказались в то время в том месте, например. Аларга повезло больше, чем нам, например. Например, Раджаптан намного слабый боецтер көп да азыр жанагыданчы, UFC'дечи. Же толтурат. Раджап кирсе эле барып топ-5 железно бул жагычы. Например, көбүнө эле көз жетет Раджап баргон урарыначы. Но ал жакта слабый балдар жакшы менеджерлер менен, жакшы поддержка менен барып калгандар да. А Раджапта бизде азыр, например, поддержка вообще жок эмес. Бирок бизде менеджерский работа слабый да, аябайчы. Бизде за океан алып кете албайт. Бизде виза проблема. Бул не от людей зависит, бул от государства тоже зависит. Анткени көрүп атасыңар, виза алыш биз үчүн өлүм болуп атат азырчы. Азыр кому везет, тот алып кетип атат. Ошон үчүн бизде андай возможность болгондо, может биз деле барып UFC'ни талкалап жүрмөкпүз азыр. Может биз деле звезда болуп кетмекпиз. Бул деген Алланын буйругу экен да. Бул ошол болуп бизде эң башкы көйгөй ошол менеджерлер, анан кийин ошол виза маселеси эгер чечилип калса, менин оюмча мен бул жөнүндө ар дайым айтып келем, биздин Кыргызстандагы эгерде мушкелерди алганда бизде бир 5-6 бар, которые топ 15те чыгышмак депчи. Адам көбүрөөк бар, которые в принципе UFC'де жакшы деңгээлде мушташып жүрөрмөк депчи. Эми мен ойлойм ошол маселеге чечилсе жакшы болмок. Андан кийин дагы бир спарринг болгон, мен билем, Мухаммед Макаев менен дагы. Жок, Макаев менен спарринг болгон эмес, ал менен война күрөшкөнбүз. Күрөшкөнсүз. Кандай экен деңгээли күрөштө? Күрөш аябай технический экен, жакшы. Өзү вольник болобу? Ал өзү вольник. Бирок ал мен Таиландка барып 1 ай жүргөндөн кийин ал барып бир жума жүргөндө биз ал менен күрөшүп калдык да. Бирок ал кичине чарчап калды. Мен толка теп менен темп берип, кууп күрөштүм, ал кичине чарчап калды. Сен ошол Раджаппен күрөшүп турасың постоянно, Ошо артыкчылыгы ошо темп болуш керек экен мындай. Выносливость, вот это темп. Выносливость. Бул өзү деле сам по себе таланттуу бала да. Таланты бар, аябай. Анан үйрөткөн нерселерди бат кабыл алат болчу. Башкаларга карагандачы. Бизде да брачкалар бар да, тоже үйрөтөм. Мен постоянно, например, Кубанч Абдисалам жок болгондо мен тренинг кылдырам. Мен өзүм таржибам, Раджапка үйрөтсөм, Раджап уже вот знает. Жаңы киргенде Раджап слабый болчу аябай. Көп нерсеси жок болчу. Качан келди эле ошо? Бизге 3 жыл болду окшойт киргенге. Жок, 2019 аягы 2020 ушундай келди. Башын баштап эле получается. 2020 болчу да келген. ММА'ды жаштаганда бизге келген да. Сразу келген да. Профессионально бизге баштаганда. Ошо эми келип аябай буну сабап коюп спаррингтерден катты уруп калдың. Келбей коет тренировка. Раджап, у тебя талант. Давай, сен калтырба деп атып, мен айтам, Кубанч Абдисалам айтат, ушинтип атып, алмагайбыз көп көңүл деле бурчу эмес. Өзү менен өзү эле буштай балдар менен жүрчү. Ушинтип bundan потенциал көрдүк да бизчи. Мен лично көрдүм да, аябай мощный бала. Ушинтип жүрүп өстү. Канча келтекчеди, азыр биз менен бирдей беришет, напримерчи. Биз менен бирдей, азыр даже күрөшкөндө чачатат бизди. Хотя вес башка деп кой. Да, вес башка. Сейчас уже кандай өсүп кетти. Анткени балада жанагы бар да, желание бар. Еще мындай кичине тугаса да болуш керек деп ойлойм да. Балада жок, бар да. Жана дур деп коет да. Ошо дур бар колундачы. Бар да. Мен Раджапты биринчи жолу 2019-жылы Таласта көргөм. Экөөбүз чогуу бир машинада барганбыз, степ вагондо Батыр башы турнир болгон. Анан кийин ошондо сен экинчи бой болчу э? Экинчи болчу. Профессиональный бой, экинчи бойуна чогуу бардык. Анан кийин сразу главный бой болчу моему, э? Батыр башта соглавный. Соглавный. Акты жана бир Брюслиге окшоо бир байке чабыштан да. Ошол. Талгат Сейталиев. Ошо. Танысың? Ошо Брюслиге Эсде ошо. Ошол байке ушташкан главный бойду. А сен соглавный болчусуң, по-моему. Анан кийин ошондо эле көргөм да, действительно балада мындай табияттан берген күч бар экен да. Мындай көтөрүп, бүктөй турган күчү бар экен да. Анан көрүп алып, амин дедим да, мындай. Бул эгерде дагы кичине мындай техник жактан алса, будан бирдеке чыгат. Ошондо дагы мен сопернигим веси где-то менден 2 килограммга чоң болчу да. Жашың 18 эле ошондой эле болчу, э? 19да болчу. 19да болчусуң, э? Жап-жаш боло эледиң да. Бирок эң башкысы туура колго түшүп, туура жол менен кеткен жакшы болду. Анткени мен оюмча сен деле көрүп калсаң керек, канча тажрыйба болду. Реально мындай балдар толтура да. Мындай кичинекей кезинен бери бар, бирок туура эмес жолго кетип калышат. Же болбосо мындай туура эмес мындай бирөө совет айтып коет деген, э? Ошол жак менен кетип калышкан. Раджап аябай. Раджапты өзүбүз кел деп жүрүп, акыры келдирип азыр мына машалла. Ооба, мен жаңы келгенде, ошо Ихласка келгенде, мисалы Адилет Дурматов братандар менен күрөшүп, мен толка грэплинг болчу да мен. Толка мисалы
грэплингтен астынан жатып эле иштейчүмүн да. Анан спарринг Стойкасы кылганда вообще слабый. стойкам жок болчу да менде. Ноль стойкасы. Урзаң деле тие берет. Братан, тебип печенге тебип кайра отургузуп коет эле. Ражап менен иштеп атканда катуу болот. Өзү түшүнбөй калат. Анан мен да катуу уруп коем. Печенге тебип коем, уруп коем, отуруп калат. Ушинтип жүрүп анан зато азыр мощный азыр. Азыр эч кимге повод бербейт да Кыргызстандачы. Не только бизге, даже бизден вес орлорго да повод бербейт. Мен деле, например, вообще нокаут жүргөн эмесмин. Печенге эч ким жүргөн эмесмин. Ихласка келгенде Кубаныч Абдисаламов уруп жүргөн да менчи. Ошол печенге уруп жүргөн. Мээм мурак экен деп. Мен да ошол жактан өскөмүн анан. Мен да ошол өскөм, анан Ражап келген, ошентип жоголуп калганбыз да. Өзү биздин Ихласка келген балдар мындай жакшы өсүп атат да. Мисалы дегенде, жакшы опытный балдар менен көп иштеп, жакшы опыт алып өсүп атат да. Бизде Кубаныч Абдисаламов деген бар, билесиңер го. Ооба, конечно. Ал деген Кыргызстанда номер 1 да, мындайча айткандачы. Ошо ал деген тажрыйбасы аябай чоң. Ал единственный боец эсе Янки кыз утканчы. Ал, например, Дагестанда көп сбор өттү, Швецияда, көп жактарда сбор өтүп келген бала да. Ошон үчүн ал үйрөткөн да жакшы да, давыма давать этип үйрөтөт, көргөзүпчү. Ошондон үйрөнүп биз аябай өстүк да. Балким башка залга барганда азыр момундай деңгээлге жетмек эмеспиз. Конечно, биринчиден Аллах Таалага шүгүр, Аллах Таалам жеткирди бул деңгээлгечи. Бирок себепкер кылып Кубаныч Абдисаламов жакшы бир мушкерди себепкер кылып койду да. Ошонун аркасынан биз да өстүк дегенде болот. Бирок мындай жүрөктү үрөйгөн нерсе ошол болот да. Анткени азыркы учурда ар бир мындай спортту түшүнгөн, ММА'ды түшүнгөн мушкерден сурасаң, ошол эми Акбар Абдуллаев менен интервью алганда ал айткан да, ошо Кыргызстанда азыр UFC'ге топко кирчү мушкерлер ким дегенде 5 айтып, ошо 5 Ихластан да. 5 ошо силер да, ошол эле Нимат Абдырашитов, Адилет Нурматов деди, Кубаныч Абдисаламов, Ражап бүт эле ошолор. Анан бирок ошол бүт баары UFC'ге мындай карасаң алыс сыяктуудай да көрүнөт да. Эми деңгээли боюнча сөзсүз түрдө эми топ 5ке кирип коет, бирок эмнегедир мындай UFC'ге такыр эле алыс сыяктуубуз да. Неге ошол биз менеджерлер менен, эми Кыргызстанда менеджер жок, макул, түшүнөбүз аны, бирок башка чет өлкөлүк менеджерлер менен сүйлөшүп албай атабыз, ошону түшүнбөй атам да. Ошол нерсеге азыр эми келип атабыз да. Эми келип атабыз. Кудайым буйрса чет өлкөнүн менеджерлери менен сүйлөшүп атабыз. Азыр Марат Бекмуратов биздин менеджер, биздин мындайча айтканда баарыбызды ошол деле аябай биздин салымы чоң бизгечи. Ошол өстүрдү, мындайча айтканда Шердокту биз ошол аркылуу набивать эттик, чоңойдук. Но ал айтып атат, я только рад за вас дейт да. Он такой не держит нас. Он айтып атат, өскүлө дейт. Мен, например, мен жетип сөйлөшө албаган жакты башкасы сөйлөшсө, все, ради бога деп атат да, сөйшкүлө, өскүлө деп атат. Ошон үчүн биз азыр башка менеджерлер менен сөйлөшүп атабыз. Кудайым буйрса азыр жана айтып кеткендей эле, иншалла могу жылы жакшы жаңылык кылабыз иншалла. Эми биз деле азыр айтып атпайсыздарбы, UFC алыстай көрүнөт депчи. Чын айтканда мага да алыстай көрүнөт. Ушундай алыстай көрүнөт, кээде ишенбей кетем. Мен жете аламбы деген ой келип кетет, сомнениячы. Бирок кой дейм да, Адико соберись, сен барасың, жетесиң деген өзүм мотивация берип жүрөм да. Эми иншалла Аллах Таалам кылам десе кылып коет, бир заматтачы. Берем десе берип коет да. Ошон үчүн жакшы ниет кылып аракет кыла берсек анча. Ниетти кылабыз иншалла. Конечно. Эми менимче да Мыктыбектин дагы мисалы бизге жакшы бир эме болду окшойт, мындай сабак катары болду окшойт. Эми Мыктыбекти реально айтканда, эми биз билебиз, а мындай калың журт тааныбачы да. Эми ММА көтө кызыкпаган, бирок спортту түшүнгөндөр көбү билбейчи да. Анан UFC'ге баргандан кийин барып эл таанып баштады да. Бирок Бусурманкул Абдибаевду, Кубаныч Абдисаламовду, Адилет Нурматовду ММА кызыккан баардыгы билчи да. Ражап Алини билчи, бирок мына мыкы спортудан мынакей чын айткандай биякта фарт да аябай роль экен да. Нужно время, в нужном месте да. Бул жана виза алганы өтө сонун жардам берди деп ойлойм да, ошо виза алып кирди. Жо муну просто правильно мындай направление менен кетирди да. А бизге ар ким обещать этип берип, ар кайсы нерсени айтыпчы. Тиги доп кетесиң, буга да ишенип кетесиң, депчи. Орусда эч нерсе жок. А тигини грамотно монтип алып барды дагы и ишке чыгарып койду да. Бирок Оролбай Мыкы деген один из самых достойных тоже. Конечно, конечно. Он хороший очень. Он аны эл билбесе деле биз билчик да мурун. Ал жакшы болчу мурун деле. Он тоже такой дури бар да, дагычы. Туаса бар да, дагы. Да, кара күч. Аны мен да иштегенбиз, биздин залга да келип жүргөн, аны агай биздин залга сборго алып келип жүргөн мурун Кубаныч Абдисаламовго спарринг партнер кылыпчы. Тоже хороший аябай. Тынчтык Өмүрзаков ба? Айылдык бала да. Крепкий. Айылдан түшкөн, тоодон түшкөн эле бала. Крепкий бала да. Өзү бул байстер бар эле ошо айылда чоңоюп, тоодо чуркап ушундай эле го дейм бар. Карапайым, ооба. Карапайым. Ушунча акчабыз көп болсо, байдын баласы болсок, зачем бизге ден соктук алып клеткага кирип? Биз деген жокшулукту көрүп чоңойгон балдарбыз да. Ошон үчүн эми чыгып
урушуп атабыз. А если барчылыктын үстүнө постоянно эле жанагындай болуп чоңойсо анда эми бизде эле башкача уже биздин мышлениябыз башкача болуп калмак да. Зачем мне это надо? Мордобойство, выходим и рубимся, лучше үйдө эле отурайын, лучше бизнес кылайын, там байыл берес, сайыл берес, чача-мачалар менчи. Ошондой ойлоп калмакпыз да. Азыр эми биздин тандообуз ушул экен да. Мына ток бала чемпион болбойт деп айтып коет да. Ушу ач баладан чыгат дейт да. Эми биз билебиз ушул тагдыр ушундай экен. Мына Ражабали деле Тажикстандан жерге талдан бери келип, Кыргызстанга келип оор тагдыр болду. Оор тагдыр болуп андан кийин ошодон чыгып сурулуп келип өзүнүн мээнети менен колдоо менен да болду, бирок өзүнүн мээнети менен Кудайдын колдоосу менен болуп ушундай эле чыкты да. Бирок азыркы учурда мынакей буюрса биздин менин оюмча Кыргызстанда ушул ММА'нын деңгээли эми бир 5 жылга салыштырмалуу өтө эле мындай башка деңгээлдебиз да. Ушул мушкерлердин сапаты менин оюмча өтө өстү. Кандай дейсиңер силер? Ооба, өтө өстү. Азыр деңгээл аябай өстү. Бирок деген жери болуп атат. Эми жабып атат. Вот ошого келип калбайчы. Так, ошол эми акыркы жаңылыктарды биз көрдүк. Камжат Кыдыршаевич Ташиев биздин ушул УКМКнын башчысы түнчүндө чыгып обращение кылып, анан кийин бир нече жакта айтты, бир нече себептерди айтты. Анан кийин анын ичинде ошол ММА деген ММА айткан жок, ошо эрежесиз эр урушту токтотуш керек деди. Эми эр уруш деген спорт жок негизи, бирок менин оюмча ошо ММА деле айтты. Анан кийин ошону мен эртең менен угуп алып, кичине чын айтканда кичине жүрөк ооруп, мындай жүрөк өйкөдү. Силер ошол маалыматты кандай кылып алдыңар? Бизде эле жүрөктү алып өйкөдү аябайчы. Мен аэропортто болчумун да. Аэропортто Мындай жырап келдиң, сүйүнүп келдиң. Сүйүнүп келдим да. Көрүп айттым, Алмака жанында эле да тренер. О, ака, мону карасаңыз мындай деп атат десем. О, анан эми бир чети ал деле өзүнүн оюн эле айтты го дейм да. Мисалы мен ойлойм эми бул жабылбайт деп. Себеби бокска өтүлө дейт. Мисалы бокста деле мисалы только башка удар жейсиң да, анда күрөш жок, только удар. Ооба, бул мындай болуп атат да. Азыр айтып атат, харам деп атат да. ММА бул харам деп атат. Бокска өткүлө деп атат да. Ошол жерге аябай туура эмес сурак болуп калды кичинечи. Бокс деген бул боецтин соперниктин основной цели голова да, баш, только в баш. А боецтерде, например, эми өзүңөр көрүп атасыңар, травмасы азыраак. Немат Абдрашитов айткандай, чемпионат Кыргызстанда бардым дейт бокс боюнчачы. Боксту көрүп отуруп, анан соревнование өткөндөн кийин неге алар ММАга өтпөйт экен деп ойлонсом, акасында алар ММАга жетпей эле баштарын ондоп калат экен дейт. Бойго жетпей элечи. Ошон үчүн алар только башка ура берип, бул деген аябай зыян да башка. А ММА бул хотя бы кайрып, майрып там. Бул мындайча айтканда опасный, мындай менее опасный, чем бокс, мындайча айтканда. Бокс тяжелее. Мисалы спорт тяжелее. Стойкадан 30% турсаң, 70% күрөш да биздики. Ооба да. Азыр бокс, например, почему я говорю тяжелее? Профессиональный бокс тяжелее. Люди, которые профессионально занимаются, ошонуку тяжелее. А вот эти, которые выходят там минутка, синутка деп турупчу. Там ППМ. Ооба, ППМ. Вот это уже ал жак игрушки да, эми чын эле айткандачы, там любой дурак выходит. Биз всю жизнь өзүнүн өмүрүмдү арнадым бул спортко. Например, чыга албай жүргөндөргө көчөдөн келген бирөө эле чыгып кетип атат да. Хайпажор какой-то. Хайпажор дегенде дагы ол, блин, чача-мача менен хайп кылып атат да, ар кайсы нерсени сүйлөп, сөгүнүп коюп. Элге ошол нерсе жагат экен да. Мен, например, кетип атам Чечнягач. Анан Россиядан токтоп калып бир таксиге айтып аттым да. Таксиге айтып атып мен агайымчы. Могун боец таанысыңар деп атат. Адилет Нурматов десе, жок, тааныбайбыз дейт. А мен айттым да, Бауыржан таанысыңар десем, ооба, Бауыржан таанып, ал мушкер да дейт. Биздин Бауыржанды жана мен Кашкөндү ичкен. Анан мен айттым, биз силер ушундай адамдарды таанысыңар да, профессионалдуу боецтерди тааныбайсыңар. Биз профессионально мушташабыз. Алар деген ар кайсы нерсени жаш балдарга, жаш поколенияга эмне деген пример алдыгы. Ашат, слишком сөгүнүп да аларчы, аша чабып кетишет. Бул деген акмакчылык да, мындайча айткандачы. Жаракат деп атат да, ошолчу ММА өтө жаракаттуу спорт болот. Эми мындай карасаңыз да, жанакы эми бокс понятно, боксто акцентированный баш да, печень баш, корпус баш. Адан тышкары карасаң, кикбоксингде кандай гана былтыр мурдагы жылы жаш бала каза болуп калды биз чемпионатта. Муайтай деген спорт бар, кармаш уруш жанагы рукопашный бой. Боевой самбо. Да, боевой самбо өтө жесткий. Вообще страшный. Анан эң эле Кыргызстандагы бул жаракаты көп алган спорт бул улак да, көкбөр. Ооба. Улак аябай алды. Мисалы мен уккам бир экөөлөр улакта баса албай калып, карескада болушу. Мен өлүп калгандарды уккам дажычы. Былтыр болду го мынакей. Ат сүзүп, аттан бирөөсү ошо улакты алып атканда ат сүзүп, жүрөгү үзүлүп кетип, ушундай болгон темаларды көп уктум да, аябайчы. Эми улак деген бул аябай жесткий спорт. Конечно.
бул улакчыдан тышкары аттарга дагы бар дейли эле мындай эгерде алганда аттар да өлүп атат, адам да өлүп атат. Эми менин оюмча ушул жаракат көп алат деп мен ММАга эми алат. Футболдо деле алатпайбы? Минис кетет, футбол ойнап жүрөтүн аке Адико билет. Минис кетет, ахилл кетет, бүт кетет. Футбол аябай тоже опасный. Так что травма жактан караганда эми ММА биринчи орунда эмес да, явно. Явно. Бирок канча дагы эми ушундай азыр талкуулар болуп атат. Бирок ошодон ошол Ташиев айтты ошол ойду. Адан башка менин оюмча азыр боло элек, эч качан чечим чыгара элек. Жем Ташиев айтканда азыр башкалар колдоп коет го дейм. Ооба, башкалар. Жок, алдап койсо ошол жагы жаман да. Жакшы көрүнүш эмес. Колдойт го дейм. Же балким ал өзүнүн оюмду деп айтты. Бирок если колдоп койсо жакшы эмес. Колдой эле койсо жакшы, конечно. Азыр көрүп атабыз. Азыр Ташиев деле айткан нерсесин кылып атпайбы. Ошо жабалекте бир талкуулап мындай айтып калып атабыз. Чыркырап болсо дагы айтып калып атабыз ошолчу. Мисалы жабылды дейлик да. Эми жапты дейли. Дальше эмне болот? Не болот? Не барай. Мен оюм например жапсалды эми Кыргызстанда биз ансыз деле урушпайбыз бул жактачы. Ансыз деле Кыргызстанда урушпайбыз. Башка мамлекетте уруша беребиз. Если НАТО пошло айтса Кыргызстан жерин даже желбиретпегиле ММАга чыгып десе, эми анда айла жок дейм. Биз окатуу кылабыз, башка мамлекеттин атынан деле урушуп кое беребиз, барабыз. Эми это бои, это спорт. А так Кыргызстандын эле жараны болуп жүрө беребиз да. А так эми башка вариант жок бул жактанчы. Мындайча айтканда биз өзүбүздүн окатыбызды кылып атабыз. Биз всю жизнь ММА деген бул спорттун мындайча айтканда самый пик спорта да. Ал жакта и күрөш бар, и бокс бар, муайтай, кикбокс, боевое самбо, все вместе кошулганда бул ушундай боевой мындай смешанный единоборство да. Бул деген испокон времен бар нерсе да. Муну жаап салган бул туура эмеспи деп ойлойм да. В первую очередь для таких спортсменов, как Раджаб, как я и другие спортсмены, которые живут за счет этого. Менин оюмча, наоборот, силерге бул нерсе көп таасир этпейт. Анткени силер башка жакта чыгып жүрөсүңөр. Силер мындан эми и так эле му менен тиричилик кылып жүрөсүңөр, кылып кетесиңер да, Кыргызстанда эмес. Бул айтып атпайбы? Кыргызстандагы уюштурган ошол турнирлерди уюштурбаш керек деп атат. Ошону жабыш керек, андан кийин залдар жабыш керек деп атат. Демек, бул сизден балким кичине ылдыйраак төмөнүрөөк деңгээлдеги балдар, жаңы чыгып келаткан балдар, рекорддордун эми кылып келаткан балдар үчүн менин оюмча бул эң чоң мындай зыяны келет да. Эми сага, например, Адилет же Раджаб сага жаап сал деп коелу, эми башка жакта эле чыга бересиңер да. А жанагы 18-19 жаштагы бала кичинекейинен бери ошол менен машыгып жүрүп эркин күрөштү өзүн көрдү, ошол жактан үйрөндү, эми ММА'ды көрөм деп туруп ММА'да чыгып келди да, астында бир кыялы бар, UFC чемпион болом деп. Ошол балага менин оюмча чоң зыян да. Чоң зыян, ооба. Ошол да кошулам мен да. Ооба. Мындай айтканда бир жаш балдардын кыялын мындай четке кагып, ыргып салгандай эле болуп атат да мен үчүнчү. Андан тышкары канча деген Кыргызстанда залдар бар. Канча деген агайлар бар. Ошо менен тиричилик кылып жүргөн, Сен го макул башка жакка тренировка кетип кал Кыргызстандан тышкары. Ал агай башка жакка кете албайт да. Ооба да. Кыргызстанда калат. Ал эмне кылат? Анан бир ойлор болуп атат. Мен комментарийлерге окудум, ушу дайрын отуп не деп элин ойгандай экен десем, эми башка спортко кетип калса болот деп атат да. Ошо мен деле окудум, көбү айтып атат, көбү против го. Ошо мен да ошо таң болдум да, көбү против да. Же бул ботторбу, же эмне мен түшүнбөйм. Против болот да. Эми элестет, 20 жаштагы бала туруп туруп эле ММА болуп жүрүптү, анан туруп туруп эле бокс кетем десе. Эми 20 жаштагы боксерлордун жеп салбай бокстан. Ооба да. Майып кылып койбойбу ал? Конечно. Башка барып да. Ошон үчүн эми билбейм, мындай аргументтер менин оюмча туура эмес. Ооба, туура эмес. Мен ойлойм анда бул ММА менен Кыргызстан көп таанылып атат го дейм да. Кандай дейсиздер? Ооба, туура. Мисалы ММА менен мисалы Кыргызстан желе көп жерде желбирип атат да. Мисалы просмотрлар деле аябай мындай ММА'де көп болуп атат. Мен зат жанагындай организациялар жаап салса, мындай азыр бизде жаңы ачып атпайбы, хайп окшогондорчу. Вот ошондой организациялар жаап салса, ошолго мен ыраазы эле болчумун. Анткени бул в первую очередь профессиональный боецтердин кадыр баркын кетирип атышат да аларчы. Просто издевательство да, мындайча клоунада ходят. Бир Казакстан боец айткандай, алар үчүн бир башкача ринг кылып коюш керек да, трехугольный кылып коюш керек. Ошол жакта чыгып урсаша берсин. А профессиональный боецтерди ошолордун аркасынан кайталап, ошондой дайынданып, анан ошентип чыккан бул туура эмес да. Блогерби? Пусть блогер болуп жүрө берсин. Зачем? Вайнер болуп жүрө берсин. Если ушунчалык эле бойго чыккысы келсе, тренировка кылсын, профессионалдар менен мушташсын. Зачем ал чыгып туруп өзүнөн да мешокторду урганчы? Ошол нерсе мени аябай мындай жакпайт магачы. Мен өзүмө кабыл ала берем ошончу. Как будто биздин даража түшүп кетип аткандай элечи.
мен балким реально сен айткандай азыр ушул чечимди кабыл аткандар же болбосо ошол эле Камчыбек Ташиев балким ошону көрүп калды. Ошол болсо разы болмокпуз го. Жок, ал ошону көрүп калып, ошонун аркасынан бул ММА деп көрүп алып. Демек ММА ушундай турбайбы деп туруп, Клоунада деп деп туруп анан бүт баарын алып жабып салайын деп атат. Ооба. Бул балким ошондой болуп калышы мүмкүн да. Балким ошондой. Мындай карасаң, азыр Кыргызстанда турнирлер карасаң, эми бул профессиональный уровень деңгээлдеги турнирлерде. Эми аны көрүп айтпайсың да, бул клоунада болуп атат деп айтпайсың да. Бул деген жанагы ит урушту айтпайсың. Эми нормально эле спорт катары калып атат. Неге жабылат деп мен ошондо азыр ойлоп атам да мындай. Неге болуп кетти андай? Единственное эле Кыргызстанда эки эле лига бар да. UFC менен эле ВЭФ бар. И то ВЭФ өчүп кетти азырчы. Азыр единственное UFC эле бар эле профессионально өткөрүп атканчы. Ошо UFC эле, например, жакшы өткөрүп атпаса, а так калган, например, эптеп чыгып аткан лигалар, одноразовый лигалар ачылып жабылып, в то же время, например, физрук шоу билем эле? Физрук шоу. Ошо физрук шоу. Ал деле не чу за организация, блин. Вот такие надо закрывать в натуре. А если профессиональная лига, все, будь любезен, вот как өткөр, как UFC. Я UFC тоже знаю, мурун там беричи. Вот Шоловайке сколько старается, вот, блин, вот на хороший уровень өткөрүп койду азырчы EFC'нчи. EFC'ге деле, например, мен эч нерсе айта албайм, бирок EFC'ге жакшы мушкерлерди алып чыгып туруп, жакшы гонорар берсе, вот EFC'де баттелди чоңоюп кетет, баттел өнүп кетет. EFC'дин деле көбү тааныйт, напримерчи. Аябай рекламасы жакшы. Сен кандай ойлойсуң ошо Ражап жанагы айтып кетпедиби? Атлетimiz оюн түшүндүк. ППМ боюнча ошол тарап боюнча сенин оюң кандай? Мен оюм деле ошо Адлет братан айткандай эле, мисалы ошону жапса жакшы го дейм. Профессионал болуш керек да. Профессионал болуш керек да. Бирок жана эмелерчи, биздин мушкел бар, Кайрат Нурбаев. Кайрат азыр какта жүрдү? Физрукта деле жүрдү, ооба, жана көргөм мен. Кайрат брачка ал деген профессионал негизи. Профессионал. Он газует любой жак. Он сам по себе такой человек. Ал хардкорда да жүрдү. Аны чакырып атса, акча десе барып атат да. А так ему тоже, я думаю, блин, не резон там драться. А так жакшы организацияда урушса, ал Кайратка, я думаю, больше идет. Кайрат сам по себе очень крепкий парень. Ана мондай бар экен, эле жазып атты ушул ММА бул жөн гана ырайымсыз оюн зоок дегендерге андай жооп бересиңер? Ырайымсыз билбейм эми. Ырайымдуу элебиз го. Ургандан кийин кечирим сурап коюп атабыз, эми спорт экен эми. Конечно, это просто спорт. Если бы не спорт, я бы не пошел, тебя и не побил бы. Из-за того, что гим күчтүрөк эле чечип алып, и все. Соревнования мындай айтканда. Чисто спортивный интерес. Да, чисто спортивный эле. Ал чыкты, тоже хочет посмотреть өзүнүн навыки, испытать себя. Я тоже хочу өзүмдү испытать, например, кандай всю жизнь себя спорту посвятил, хочу посмотреть кандай менин деңгээлим. Чыгып уруштук, утуп алдым мен аны. Я пошел, кечирим сурап койдум, жаман көрбөм, спорт экен. Ал деле все нормально дейт. Тут нету такого, чтобы мындай ким айткандай зөкүр деп атабы, зөкүрчүлүк жок бул жактачы. Да, уразың. Но в то же время жанагындай өлтүрүп коеюн деген ненависть менен урбайсың да. А вот көчөдө мушташып кетсең, ал уже башкача тема да. Анан тиги ошол ойымды элебиз, боецтер. Жок, мындай сөзсөм элибиз, анан бой учурунда жанагы келип кетип атат да, мындай да комментарий окудум да. Биздин жаштардын психологиясын бузуп атат дейт да. Агрессия калып келет дейт бул спортчу. То есть муну адам көрүп атып дагы агрессияны алат деп атат да. Кандай дейсиңер бул? Мен, например, өзүм кичинекей чагымда, мен өзүм тэквондо күрөш менен машыккам да, күрөш менен машыгып жүргөндө мен могу бойду көрүп алып, нереальный нерсе деп ойлочумун да. Ал жака только титандар чыгат депчи. Мен да мечтам болчу, ушул жака чыгып калсам кандай болот дегенчи. Мага алар деген аябай высокий уровеньде спортсмендер көрүнчү. Бул мага да лично. Азыр бул жак айтып атканда мен билбейм аларга кандай көрүнөт. Ар бир адамга ар кандай да эми көз карашы. Булар айткандай кичинекей бала аны көрүп алып туруп мыкаачы болуп кетпейт эч качан. Мен жеке оюм, башка ар ким адам ар кандай ойлойт, бирок мен ошондой ойлойм да. Ар кичинекей бала чыгып туруп мыкаачы болуп кетпейт да. Мен Федор Емельяненкалардын видеолорун Крокоп аябай жакчы. Тоже левша го. Алар искусство болуп атпайбы булар? Алардыкы бои же тоже, бои. Но в то время алар еще жестче дрались. Мен ошолор көрүп өскөм. Менин психикам өлгөн жок, напримерчи. Ал адамдын өзүнөн да. Вот, мен да ошондой ойлойм, жана убагында эме деген мультик бар эле го, Симпсоны дегенчи. Көрүп калдык го, Симпсонун Америкада жабылып чыкканда, эмнеге деп сураганда, бул деген биздин жаш поколенияга жаман терс таасири болуп атат дейт да. Анан кийин ошондо ошол Симпсонун
ойлоп тыккан адам айтканда, эгерде симсанды балаңарга таасир атса, силер өзүңөрдүн бул депчи. Сен ата эне катары сен балаңа ошондой таасир, сен ошондой таасир эте алган жоксуң деп. Сага элестет, сен балаңа мультик таасир этип атат. Демек сен таасир этип атасың да, туура ага. Туура. Ошондой болот да. Ооба. Демек, эгерде ММА'ды көрүп алып, бир бала отуруп алып, бир махач болуп баштады, жестокий болуп, врачкасын сабайт, школго барып, рекетир болуп атат. Демек сен ошондой тарбия берген жоксуң, туурабы? Ооба да. Ата энеси да. Ата энеден көп нерсе зависит. Туура. Ата эне туура направление берсе, дин менен направление берсе, дин менен кетет балачы. Независимо алып эмне көрөт. Бой көрөбү там, же болбосо башкача нерселерди көрөбү. Ал жанагыдан да, ата энеден. Ата эне деген контроль кылыш керек анын баарынчы. Кандай дейсиң, Ражап? Туура, азыр бул спортто көрүп андай мыкаачылык эмес, наоборот көпчүлүгү мындай жакшы жолго түшүп атат го дейм бул спорт менен. Мисалы көпчүлүк балдар мисалы көчөдө мындай хулиганство кылып, байкындай эме кылып келсе, залга келсе, наоборот мисалы намаз окуп же башка уважение үйрөнүп, ушундай жолдорду үйрөнүп атат го дейм. Анан хулиган болуп кеткен балдар спортсменден чыгат деп көп айтат. Байкайсыңар го ошону делечи. Хулиган болуп кеткен балдар ал спортсмендер деле эмес, ал балдарчы. Алар спорттон эч нерсеге жетишпей калган балдар да. Эч нерсеге жетишпей калган, күчүнү көчөдөн көрсөтөт окачы. Ошолор хулиган болуп кетишет. Ал деле опять же сиздер айткандай ата эненин тарбиясы да. Атасы кечке бухать этип келип алып баласын сабай берсе, бала психикасы өлөт да ужечи. Мен байтам акасы ушундай адам экен, мен деле ушундай болом дейт да, ал да бухать дейт. Ошон үчүн бул деген ата энеден самый главный. Ошо үй бүлөдөгү атмосфера, үй бүлөдө кандай болсо, мына атасы аялын урабы, кийин деле тиги бала чоңоюп туруп катынын урат. Ооба. Ошондой эле да. Ооба, ошондой эле. Сен кандай өзүңө мындай балаңа мындай кеңеш эмес, өзүң мындай мисал менен көрсөтсөң, балаң ошондой болот да. Сен өзүң кичине манден бет калган болсо, балаң деле ошондой болот. Туура. Сенден жакшы болбойт балаң. Конечно. Так что, менин оюмча ушул жерден ар бир адамдын өз башы оюнда болуш керек, өз башы менен болуш керек. Адеп акылакты үйрөтүп, кичинекей кезден баштап балага туура мындай багытты көрсөтсө, эч кандай ММА эмес, мультик эмес, TikTok эмес, эчтеке да таасир этпейт ага. Ооба, туура. Эчтеке таасир этпейт, ойлойм да. Так что, жанагы эме деген былтыр уктум эле, TikTok жаппадыбы? Жапканда ошол TikTok бизди бузду эмес, биз TikToкту буздук деп. Туура да элем да. Ошондой эле болуп калды да. Атлет, сеники азыр учурда 66 килограмм, featherweight деп коет, бул да полулегкий вес, дүйнөдөгү эң муну конкуренттүү вес деп саналат. Ошол легкий, полулегкий, ошо эки весте жүргөн балдар эми азыр дүйнөдө реально эң популярный звездалар ушул спортто. Сен үчүн дүйнөдө азыр 5-өн айтпайсың, дүйнөдөгү эң мыкты UFC гана эмес, башка лигаларды эгерде алганда топ 5те ким болду ошол? Именно 66-та. 66-да. Ооба, действующийлерден. Действующийлерден азыр 66-тан мыктылардан ошол Тапурия. Дагы ким мыкты? Волконовский тоже хороший. Эйседен Бибер Туменов деген бар болчу. 70 өтүп кетти да бирокчу. 70 өтүп кетти. Омаров бар азыр, Ислам Омаров бар. Очень хороший, очень мощный. Я думаю, ал деле көп UFC'ни тазалайт го дейм. Ошо балачы. Хороший. Омаров ба? Жакшы. Омаров мен Дагестанда да иштеген, Таиландда да иштеген, бирок мындай крепкий, физически мощный да. 66-лардан ошол 4 болду, 4 болду. Бирөөсү Макс Холлоуэй деп коелук. Макс Холлоуэй тоже хороший ударник. Но опять же Тапурия его вырубил же. Ошол жер аябай плачевный болду да. Мен 50/50 деп аткам негизичи. Да, решение жетип кетиши мүмкүн деп. Бирок Тапурия показал хороший уровень. Ошо койду. Жакшы. 61-де сен дүйнөдө азыр кимди билесиң? 5те, топ 5те деп. 61-де 66 чаласың, бирок мен оюмча 61-дин мушкери да. Кандай ой сенде? Атлет Ражап, мен оюмча 61 килограммдын мушкери негизи. 66-га деле жакшы бул. 66-га да гигант. 61-ге бул преимуществосы көбүрөөк деп ойлойм да, 61-дечи. 66-гачы. 66-га эси UFC барса, мен оюмча кичине кичирээк болуп калабы дейм да. Кичирээк болуп кетип дейм. UFC'де деле мисалы Бул боюң 1.70 турабы? 1.70 да. 1.70. Тапурия деле 1.70. Тапурия да 1.70 ооба, ошондой. Волконовский канча? Волконовский 1.65 го дейм ал вообще. Волконовский бой кичине. Волконовский канча кичине. 70-те урушпады. Волконовский детиги канча средний вестен келди ал? Ал дегенде 90 килограммдан бери келбеди. Бул даже 66-га урушсачы. Бул жакшы болот.
Менин оюм боюнча да. ооба 61ге караганда. 66-та да мындай өзүмдү жакшы комфортно сезем да. 66-та жакшы болот бул. Мындай весовкада кыйналбайм. 61-ге мисалы мен өзүм без диета коюм, бирок мындай весовкада кыйналам. А так бой учурунда мисалы кыйынчылык болбойт деле да. 66-да өзүн жакшы сезет и ден соолугуна деле жакшы да. Ошонусу жакшы. Сен рабочий вес канча? Рабочий 74, ашып барса 75 ушундай болот да. Ашып баратса. Бирок эми мындай да, элестет өзүнүн вес өзү кууп атат да болчу. Диетолог эчтеке жок кууп 66-та кууп атат, нормально. Диетолог менен эгерде кууса 61-ге чыкса. Эгер мындай жакшы диетолог болсо, мисалы 61-ге кууп, эми дальше көрөбүз буюрса, эми максат 61-де деле уруша беребиз. Просто эме дейм да, тиги конкуренция азыраак да 61-дечи. UFC'де дагы, аларда да бардым, ростерде, например, 66-да толуп калган да, ал 70 толуп калган. Анан кийин бирөө кеткенден кийин анан кийин толтурушат. 61-де недостаток бар постоянно. 61, 57 да аз, 93 аз, 84 аз. Анан кийин 61-ге чыкса эгерде, мен оюмча буда шанс көбүрөөкпү дейм да, мен оюмчачы. Чисто мындай саясат жактарындачы, сен 1-2 беттеш өткөзүп алсаң, 1-2 беттеш өткөзүп 61-дечи. Анан кийин акырын эле толтура да. Секирип кетесиң тийбеске. Өзүң алага. Бирок тура, ушул делечи. 61-ден 61-ге жакшы аябай бул деле. Ооба да. Ал что 61, ал что 66 нормально он себя чувствует. Эгерде мындай болсо, мисалы UFC'ден мындай официальный контракт алып, бир где-то 2 ай мурун бой берсе, ошондо мисалы 61-ге вес кууп чыкса болот. А если короткий эмеде 61-ге ороп калса, да 66-га эле уруш жакшы дейм да. Ошол жакшы. Мне кажется, 61-ге короткое давление болбойт да. Болбойт. Истощение болуп калат. Тем более азыр рисковать этип кереги жок, если ошондой болуп калсачы. Например, Мыктыбекке повезло да, 77-де чыгып калды, короткое давленияга. Нормально чыкты, мындай вести көп түшүргөн жок, өзүн нормально көргөзүп койду и 70-ге акырын түшүп кетти, карачы. Менимче, эгерде короткое давление болуп 66-га чыгып туруп, элдин баары атта бул эмне деген Ражап десе, анан акырын 61-ге чыгып кетесиң. 61-ге түшүш керек. Аяк тазаласа болот да, мындайчы. Сен весинде кимди ойлойсуң ошол топтогулар? Эми топто азыр Умар болуп атат. Анан сага жаккандарын айтып берем. Умар бар. Мухаммад Макаев. Элжет да. Петр бар. Чемпион ким эле ат? Мераб. Мераб Далишвили. Ошо Мерабты Ражап кош туткан көбүчү. Кадимкидей реально бар. Ал деле ошондой жанагы доль бар экен да, делечи. Мен өзү мындай мечтать этем да, чтобы ошондой баягындай менмин деген күчтүүлөр менен барып беттешсем дегенчи. Болот буюрса. Анан кийин жана беттеш болот жакында, аз калды Умар менен Мераб. Сенин оюң боюнча ким биякта утат? Мен эликке дейм да, бирок Мераб мындай толка вперед да алчы. Ошол жактан болуп атат. Чарчоо сезимди мындай көп деле сезе бербейт да. Ошо чуть-чуть предпочтение Мерабко болуп атат да. Канча мен 60-ка 40 сыяктуу? 55 на 45 да. Сен канча ошо? Меники 50-50 да, короче. 50-50 решение барат да? Азыр себеп дегенде Умарды деле мисалы командасы менен чемпион болсун деген максатта аябай катуу даярданып ататтар да алар дагычы. Эми 50-50 анан көрөбүз эми кимиси күчтүү болот, кимиси түкүлөт. Жакшы. Бизде Кыргызстанда, давайте ушуну айтпайлыбы, силерден тышкары азыркы учурда ошол көп мындай элдер балким билбейт, тааныбайт, бирок буюрса ошол жигиттерден жакшы мушкер чыгат, элиталык деңгээлде чыгат деген кимдер бар силердин? Биз тааныганбы? Силер тааныгандардан, жаштар барбы? Кыргыздардан бизден. Башка залдарды айта албайм. Өзүн деле Руслан бар. Руслан ал жакшы келатат. Эми ал уже нормально. Ким Турдубек ким? Жок. Бекназаров. Руслан. 9-0. Ошол врачка жакшы келатат. Гүлжигит бар. Гүлжү бар, Гүлжигит бар. Фамилиясы кандай эле? Адлет уулу Гүлжигит бар. Анан Тиленов Респект бар. Респект. Ошол врачка да жакшы аябайчы. Талантливый бала. Ошол баланы да өстүрүш керек да. Анан Билал бар бизде. Бой узун бала. Ошону да жакшы алып бериш керек. Билалчы. Билал жакшы. Уже ал деле жакшы өсүп атат уже. Бизде Казакбай, Адлет деген да бир-эки врачкаларыбыз бар болчу, бирок алар танкаларга түшүп калды да, бир-эки жолчу. Алар да кичине туура эмес болуп калды да. Бирок алар да аябай талантливый балдар, аябай жакшы. Анан Альфадан да бир бала бар. Марат деген. Канзамановпу? Ооба, бой узун. 84-тө. Ошол врачка да өзөт иншалла буюрса. Таланттуу бала экен да. Жакшы. 84 туш бизде жокту ошо вестигилер ошо. Ошол жакшы ал.
Анан Оштунда бар балдар, Ырскели Дүйшеев бар. Ырскели Брачка бар, ошол да жакшы. Ал уже элди анып калган бала да. Ал Руадевсиде эмне болду? Ошо последний боюнда отказ болуп кетти, гран-приде. Былтыр мен дали мага деле буйрбай калды. Ага да буйрбай калды. Рот кыздарга буйрбай атат да вообще. Буйрбай атат ошол, Буйрбай атат да. Райзинге эле кетели деп кой. Жакшы. Райзингде болуп калса эгерде контракт. Макабы? Болуп калса эгерде. Албайбыз го. Албайсың азыр. Контракт бар да менде уже башка лига менен. Уже контракт бар. Уже барбы? Ооба. Эмне жандан бери? Аны ашу азыр айтпаш керек болот. Айтпаш керек болот, Азыр айтпай туруш керек болот, чтобы вот опять айтып койду и болбой калды, болбош керек болот. Эми иш жүзүгө ашкандан кийин анан уже көрсөңөр буюрсачы. Ата контракт бар. Мага азыр только разовый бойлор керек болот. Если Райзен бир бой берсе, с удовольствием ушуп коебуз. То есть азыр в принципе любой организация нормальный болсо эле да даярсыңар, разогреться надо. Разогреться. Если что, бизди көрүп аткан болсо, любой организация UFC жолой келет да. Готовы да? Готовы. Только газ дегиле. Мындай болот да, ар кайсы мушкердин карьерасында, эми мушкер болобу же любой адам болобу, карьерасында, жашоосунда мындай таасир алган бир инсан бар да. Бирөөсүнүн профессиясында болобу, бир туугандарынан болобу, силерде ушундай барбы? Ошол кишиден таасир алып, ошол кишиден көп нерсе үйрөнгөм деген. Эми туугандардын арасынан таасир алган деле болгон эмес. Менин тайкем бар, Искандер дегенчи. Ошо тайкешам мени түрткөн да аябайчы. Всю жизнь борешься, давай попробуй себя деп анан мен чыгып ошол тайкешам себепкер болуп калган да мага. Бойго чыкканымачы. Ал өзү деле бойго чыкчы мурун. Сүлүктүдө. Ошол жактан бойго чыгып мага аябай ошол түрткү болуп калган. А так үлгү алып прям жанагы болгондо мотивация алган бул Кубаныч Абдисаламов болгон. Кубаныч Абдисаламовду көрүп аябай. Мен анын боюну биринчи телевизордон көрүп, ами бул Хабибтин копиясы го дегем да. Жок, окшош да. Окшош окшош кетет аябайчы. Хабибтин копиясы го прям стилдери деле, маневр деле окшош. Анан Ихласка келген мен Арсан агайгачы. Арсан ага келип, мен биринчи Альфада кылып, анан Ихласка Альфадан Ихласка келип, анан ошо Кубаныч Абдисаламов менен иштеп калып, ошондон өскөм да, аябай жакканда, ал талант бар, мындай видно, что профессионал. Ошондон аябай үлгү алып, ошентип ошол жакта калып кетип, ошол жакта өскөнбүз. Ама мушкерлердин барбы? Эме башка балким чет өлкөлүк мушкерлерден сорду көрүп алып. Мен андай жокпу? Ушу мен фанатизм деген тема жок мендечи. Ушу бул мыкты дегенчи, например. Мага Федор Емельяненко жакчы, как боец. Хабиб жагат как боец. Но если выбор был, например, с кем сфотаешься дегенде, я бы с Конором сфотался дегенде. Просто Конорда UFC болгон Конор болуп атат да. Если бы не Конор, UFC обычный организация болмок, азыр как Беллаторго окшогон элечи. UFC Конор бир башка деңгээлге өткөрүп койду да. Хоть он и не мусульманин, хоть я и болел за Хабиба, когда они дрались, но Конор UFC-ни мындай деңгээлин көтөрүп койду деп ойлойм да. Но опять же, я повторюсь, мен фанат эмесмин. Мен бирөөгө мындай фанат эткен жок. Я просто так өзүм как со стороны эле байкаштырып, мындай ушундай чечим чыгарып айтам да. Бирок ошо Конор Хабибте Хабиб болет экенсиң, получается. Болел за него. Я знал, что он выиграет. Борьбасы жакшы болчу да. Рачап, сенде ошондой адамдар барбы? Менде бар, ооба. Мен өзүм бир тууган акам бар. Талайбек деп. Ошол өзү Москвада иштейт эле да, стройкадачы. Москвада иштеп, өзүм бул жакта Бишкекте шаарда квартирада турат элем, атайын жерге талдап эле. Анан ал иштеп акча салат эле. Чтобы сен тренировка кылгын, чтобы эчтеке мисалы карабай, ошо только тренировка кыл деген. Ошол мындай аябай чоң мотивация болгон да. Ошо өзүм агаларым мисалы мага мотивация берип, ушундай сен только машык, тренировка кыл, өс деген. Ошо чтобы алар мага ишенип, чтобы өздөрүнүн убактысын кетирип иштеп, суукта мисалы алар мага ишенип аткандан кийин мен алардын ишеничине акташым керек деген максатта мен ушундай талкпай эмгек кылып, аракет кылып. Красавчик. Эме барбы сен өзү жана боец, кумир туткан, кичинекей кезинде, жаш кезинде? Жок, менде кумир деген тема тутпайсың да. Кумир туткан туура эмес да бизде. Туура эмес, динде туура эмес. Жок, мындай кумир болбосо бир гана ошо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Тем более азыр момундай бойдо жүрүп алып. Ушул нерсечи аябай жүрөктө өйкөйт да постоянночи. Ошон үчүн постоянно сапингде барып кечирим сурап коем да. Акыретте азылбасын дагы. Сен менин сабагыңсың деп турчу.
ооба каждый бойдон кийин мисалы соперниктер менен күлүп жайнашып мындай бул спортто чыккандан кийин биз бир гана мындай бир оюн катары да ооба конечно мындай бири бирибизге касташып андай эме жок да бизде. Бирок тиги эми бурса UFC'ге жетип калсаң аякта эми ошондой айла жок болуп калат экен да, чтобы раскатка отсутка кылыш үчүн кичине болсо да бири бириңе айтышып да эми ал нерсе бул деген шоу да, бул деген шоу. Шоу кылбасаң ооба заранее мындай спланированный нерселер көп болот экен да, менин ушум бир ишим боюнчачы. Эми биз я не буду говорить, что биз докажем бойдо көргөзүп аркы берки депчи, анда слишком скромничать эткен болуп калам. Келсек азабат этип коебуз биз деле. Эми если трешток керек болсо трешток деле көргөзүп коебуз. Трешток көргөзгөнгө деле биздин сөздүк байлык деле жетет, мындайча айткандачы. Любой наказывать этип коебуз. Недооценка кылгандарды тоже келтирип коебуз дегендейчи. Ордуна түшүп коюп да. Ошон үчүн мага көп айта берчи, хардкорго барсаң маддесиз болуп кетесиң депчи. Эми мен билейин, карабайсың, буйруган жок ал жака депчи. Хардкор мне кажется не стоит. Вот когда хардкор только хардкор болуп атканда, аябай сиз болуп атканда, мага жана жүргөн да контракт. Мен кол койгом. Но там оказывается гонорары аябай грош экен да, 60 000 рубль берет экен. И в то же время жана экен да, за перелет, проживание, питание сам за свой счет. Ал акчасы даже жетпей калат да, жетпейт го. Өзүнөн чыгарып барып мушташып койду. Зачем мне такой? Мага выбор болуп калды, OpenFC мушташып койду. Просто жакшы OpenFC чемпион. Эсиңизде болсо унутпагыла ал нерсени эч качан. Жакшы. Эми мындай экен да, кээ бирки адамдар ушу жаш болсо дагы өзүнүн мындай тажрыйбасы менен бөлүшүп алат экен, өзүнүн ушу аң сезими ушунда турташып калыптыр. Мен ушул байкасам, действительно өкмөттөн ошондой нерсе бар экен. Бизде элдерде бар го жана ойчу. Бул байыстар мыналар мушташкадан башка эчтеке билишпейт депчи, анан кийин негизи жакшы ой жүгүрткөндү туура билген дагы. Бул өтө жакшы нерсе, ошол нерсе жакты мага. Анан могу карьераңыздар бүткөндөн кийин силерди ошо мушкер катары, спортсмен катары, кандай адам катары элдер эстеп калсын деген сизде каалоо бар. Кандай мушкер болгон деп, Шадлет Нурматов деп. Жакшы мушкер болсун деп, болгон деп эстеп калса жакшы, конечно, но эстебейт да. Эми всё до поры до времени дегендейчи. Имен калтырасың, да, возможно, бир 10 жыл эстейт. Бир поколение өткөндөн кийин өлүп кетесиң, алар өлүп кетет. Ошондой эле да, эми бул унутулуп кетет. Спорт эми бул деген часть жизни экен да, мындайча айткандачы. Жизнь ушундай экен, жашоо деген. Бүгүн сен күчтүүсүң, эртең тиги күчтүү. Азыр, например, Хабиб хайп болуп атса, уже хайп унутула баштады, чын айткандачы. Хабибтер унутула баштады. Азыр биздин поколение өтүп кеткенден кийин Хабибти эч ким тааныбай калат. Но я хочу, чтобы меня узнали как хорошего человека в первую очередь, как адам катары жакшы, не как боец, да. Боец үчүн эле мени сыйлаган болсо, анда бул мага жакпайт да ал нерсечи. Бул мыкты, бул күчтүү деп туруп мени сыйласа, анда кереги жок. Мени адам сыпатымды алып мындай, бул негизи жакшы адам деп сыйласа, вот ошол мен үчүн важныйраак нерсе да. Анан күчтүүнү баары эле сыйлайт да. Күчтүүнү сыйлаган адамдар булар двуличный адамдар да. Булар мындай кебетеңе карап туруп, бул күчтүү экен, значит күчтүү менен дос болуш керек деп ага подход кыла баштайт. Это касается тех же людей, которые бай адамдар. Ошон үчүн бул нерсе жанагыда. В первую очередь адам болушуң керек да. Адамдык сапатыңды жакшы көрүп, ушундай сен жакшы көрүп калса, ошентип запоминать этип калса, бул жакшыраак, чем как бойца, которого все боялись, который там мыкты болгон. Эми мага ал нерсе самый главный, важный эмес. Адам катары жакшы, адам катары танып калса жакшы. Сон. Ражап. Ооба, эми жакшы адам деп калган жакшы да, мисалы жакшы мындай кичпейил болуп, азыртан чтобы биз кийин бизди ошо кандай адам эле дес, мисалы бизди айткыдай болсо, мисалы биз азыртан ошо бир мындай кичпейил болуп, мисалы өзүбүздөн чоңдорду урматтап, кайсы бир жерде болсок бирөөнү сыйлап мындай жакшы жүрсөк, мисалы өзүнүн жакшы жагыбызды көргөзгөнгө аракет кылсак, ошондо балким кийин ушул кандай адам эле десе, мисалы жакшы адам эле деген дей болот. Сон. Мо спорттон тышкары мындай азыркы учурда мындай экен, адам кичинекей кезинде бир кыял болот экен, анан кийин кыялдар өзгөрөт экен да, негизи башында кыял болот, анан кийин кыял даже 70 жаштагы аксакалда да кыял бар экен да. Силерде азыркы учурда ошол спорттон тышкары кандай кыялдар бар? Адлет. Спорттон тышкарыбы?
мен кыялым ушу, мен 2 балам бар да. 2 балдардын ушу жетишкендиктерин көргүм келет. Мыкты адамдар болуп, карыке, алыым адамдар болуп өссө деп ошол менин кыялым да. Эми адам, мен атам айтып берчү эле, өзүң балалуу болгонду түшүнөсүң депчи. Ушундай экен, өзү балаңдын бактысын эле тилеп калат кезиң. А так азыр мен самый главный өзүм кыялым бул спорттон эле да. Башка кыялым эми Кудайым буюрса, иншалла спорттон кийин бутка туруп, ушинтип акырын өзүбүздүн бизнестерибизди кылып алып, эл журтка жардам берип, колунда жоктурга жардам берип, ушинтип элдерге жардам берген ошо биздин кыялыбыз да. Эң чоң кыял бул өзү негизи мен кичинекей чагымдан бери ошо бир чоң бир мечит курган да. Иншалла. Ошо бир мечит куруп койсок, Кудайым буюрса жакшы экен да бул нерсе. Анткени азыр адам баласы деген бул жашоону эле жанагы өткөндай акыретте ойлоп коюш керек. Бул жашоо временный да. Бир таксы айткандай, көзүңдү ачып жумганча эле уже картаязың. Өтүп кетет баарычы. Не всю жизнь күчтүү болосуң дегендей да. Аксакал менен отуруп турасаң айтат го, ал деле айтат го мындай. Өзүм түшүнбөй калдым дейт го, кантип туш жашка келдим деп. Жанагындай болот го, көп аксакалдардын суурасаң, мен деле кичтүү болчумун деп го. Ой, эниң деп калсың да. Калп эле мен көрүп алай айтып атат депчи. А так ошондой эле болуп чын элечи. Эртең биз деле картаябыз. Дагы балдар келип айтты, мен деле мыкты болчумун десең, дейт да алар деле. Ошондой эле экен да, жашоо монтип акырын өзүн көргөзөр экен да. Ооба. Ажап, сенде кандай кылдыр? Ошо Алла насип кылып UFC'ге барыш эле да. UFC'ге барып ошо бир ошол жакта бир жакшы результат көргөзсөк деген. Кудай буюрса болот деп ойлойм. Мен ошого толук ишенем. Бул жөн эле эмес. Кээ бирде болот го мындай дос балаңды колдойн деп эле, сен колуңан келет деп уруп коесуң го, кээ бирде болот андай. Бирок Ражапты чын эле мындай объективно алганда действительно мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы учурда, азыркы табында UFC'нин мындай чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү бар, менин оюмча. Демек, мен баары сенин колуңда. Кудай буюрса колуңда, анан кийин эми мүмкүнчүлүк керек эми, жактан да болот да. Ошол везение деп коет экен, ошону да каалайбыз. Дагы мындай суроо бар да, эми билбейм, муну ойлонуңар беле жок беле. Ушинтип отуруп, бизде чай жок экен, бирок чайлашып, мен отурганды каалайсыңар? Ким менен? Ким менен мындай отуруп, мындай. Сиз тааныбаган адамдан да. Тааныбаган ушул адам менен бир отуруп, мындай бир 2 саат чайлашып, мындай сүйлөшкүм келет, кандай адам болду экен деп. Ошол нерсени чын ойлонбоптум. Ошону бир ойлонуп көрбөйлү? Возможность болгондо, Возможность болгондочу. Бул азыркы учурга жашап кеткен, же мурун жашаган адам деле бул адам. Мисалы мен чуагажыны эметем да. Мисалы ошо чуагажыны көрбөй калдым да мен мындай жанынан. Ошо чуагажын мен да көрбөй калдым жанынан. Мен да көргөн жоктум ошо. Мен ушундай көп возможность болгон. Менин досум бар, ошо Жанарбектин. Ошо постоянно жүрүп, барып келейик сабагына депчи. Хорошо барабыз, мына досум тиги бул деп эле трёмкамы ошого каласың, тияка мияка шайтан азырыпчы. Ошонтип эле бара албай калдым. Бир да жолу колум кармап туруп ошончу. Чуагажын өкүнөм ошончу. Чуагажы өлгөн күнү аябай жаман удар болгон. Ошо жаткан күнү мен түнү бир нерсе болот деген чувство келген да магачы. Эртесинен чуагажы бул аламдан өтүп кетиптир. Ошого аябай өкүндүм менчи. Ошо мен бир барып сабагына барып калсам болмок депчи. Андан кийин азыр жанагысы бар, билесиңерби? Калсачы. Калсачы бар. Ошо калсачын сабагы баштаганда бардым менчи. Ой, хотя бы шанс кой бербейин деп. Сабак баштаганда барып отуруп жанда намаз окуганга да шанс болуп калды. Бул адамдар 100 жылда бир келчү адам да ал. Өз мен ошо мен да көрбөй калдым ал кишини мындай учашпай калдым. Анан кийин бирок ошо Абдушүкүр ажы менен, Максат ажы менен мындай шанс болор менен барып калдым да. Ошо лекциясына барып калып, же болбосо мындай көчөдөн көрсөм мындай учураша калып, ушинтип калдым да. Абдушүкүр ажынына баргам мен да, Москвада жүргөндө барып калгам. Аябай строгий киши көрүнөт, жашоодо билбейм. Каардуу адам, мындай сүйлөгөндөн коркосуң, Биз постоянно ошо 7-апрель Шейтер мечитинде жумага намазга постоянно ошол жака барып турабыз да. Ошо мындай кээде телефонду өчүрбөйсүңбү деп мындай чөчкөлөсүң өзүңө. Катыра макырга. Мындай грубо айтып койду. А так туура айтат. Азыр ошол ММА кызыгып болобу, спортко кызыгып, мындай жаш балдар көп да бизде азырчы. Ошол адамдар, ошол балдар бизди көп көрөт, ошолор бизди көрүп, жашоосунда балким кыйынчылыктар болуп аткандыр, ошо өзүнүн жашоосунда этапты өтүп атат да. Ошол адамдарга кандай бир кеңеш айта аласыңар? Эми кеңеш болгондо самый главный бул сдаваться этпеш керек да, кол жүрбөш керек. Анан бул туура жана кылыш керек да, мышление. Анткени, например, бир нерсени алып туруп харам нерсеге жумшайм десең, ошол нерсе болбой калат да.
алып туруп адал нерсеге жумшайм десең ошол нерсе болот. Ошон үчүн в первую очередь полагаться на Бога дегендей да. Аллага дуаны кылып, сыйынып туруп мээнетти кылыш керек. Остальное бүт баары Аллах Тааладан. Алла Таала берем десе берип коет бат элечи. Ошон үчүн кээ биркелерге берип сынайт, кээ бирке бербей сынат. Но дуктан түшпөш керек мындайча айткандачы. Доступно. Эч качан дуктан түшпөй. Өзүнүн максаты болсо ошону кылыш керек. Например, менде эч ким үйдөн бизде спортсмендер жок тууган уруттун арасында. Спортко кызыккан адам жок. Мен биринчи жолу чемпион Бишкек болгон таэквондо боюнча 5-кыласымда. Мен чемпион болуп келгем. Атам көрүп, молодец деп койгон. Мага жаман обидно болгон. Көптөр майнер бе? Ооба, майнер эмес да. Спорт анткени көп деле карабайт болчу да. Спорт көп түшүнбөй. Молодец деп койгон. Мен аябай удар болгон магачы. Блин, ушунча утуп келсем мен кечке бастырышып жатканчы. Утуп келсем бат деп койгон да. Ошондо жүрүп атам түшүнбөй, акыры кийин түшүнө баштаган. Туугандыгын түшүнө баштаган. Эми бунун баары деген өзгөрчүлүк. Калтырбаш керек тренировканы. Жан чабып атса деле, машинем жок болсо деле, мен всю жизнь шаардын аркы башынан бул башына каттап тренировка кылчу, постоянно маршруткада жүрүп, кээде бул моментте мен тренировкадан кийин акчам калбай калат. Рюкзак менен кетесиң, үйгө чейин пешком, тиги жака чейинчи, раздольный жака чейин пешком кеткенче алда рюкзак барган сайын оордап кете берет да, кышында особенночи. Сууда. Бунун баары деген мен бир досум айткандай, жана дейт. Кудай Таалам сага по-любому берет дейт. Неге десем, менет кылбасаң деле береби десем. Менет кылбасаң да берет, сен менетиң ошол жактан залга келген эле уже менет деп коет. Перезатка мен барып кайра кеткенчи. Эми ушул нерсе адамга жагат, жакса, первый самый главный желание да. Менде желанием болду ушул нерсеге. Альхамдулилля жетип атам да азырчы. Эми бул это еще не цель. Цель не достигнута дегендейчи. Цель еще алдында. Бирок эми ушуга деле шүгүр. Ушуга деле келдик. Бул баары деген өзгөрчүлүк. Мен деле аябай эми көчөдө калып аябай кыйналып өскөн бала эмесмин. Кудайга шүгүр, ата энем мени багып өстүргөн. Өзүндө жок болсо да мага берипчи. Бирок бул деген өзгөрчүлүк да. Ушул нерсени кылам деп постоянно барып, көкпеттенип, ушул нерсени кылып жүрүп, ушунда акырын результатка келип отурабыз. А если нет деп туруп, ушу дуктан түшүп кетсе, ажып тура эмес да. Ошон үчүн жаштарга мен айтат элем, цель болсо ошого жетиш керек. Во что бы это ни стало. Менет кылыш керек, Кудайдан сураш керек. Баары иншалла болот. Мен оюмча сен азыр карьераңчы эме болду жанагы биринчи раундтан кийин болот го, перерывчы. Ошондой да учурда да. Мен оюмча перерыв болуп турат сенде, кичине өзүңө келип мындай кичине ойлонуп, ух деп колдорду разминка кылдырып алып. Экинчи раунд 2025. Экинчи раунд кетет. Буюрса ойлойм экинчи раундда 2025-жылы. Буюрса досрочно бүтүп калбаса экен. Пяти раундный бой болсо экен ошочу. Жо иншалла эми баары алдында, Кудай кааласа. Иншалла. Ражап, сен эми 24 жаш кантсе да жашоонун кичине болсо да көрүп койдуң, биздин ошо жаш балдарга кандай акыл айта аласың, акыл насаат. Ошол жашоодо сен дагы көрдүң, көргөн нерсени көрдүң. Анан ошол өзүңдүн тажрыйбаңды эске алып, ошо балдарга кыйынчылык, ушул башына келген адамдарга кандай бир айтасың акыл насаат? Эми жаш балдарга айтабыз, эң биринчиден алдыга максат коюш керек да. Максат койгондо да ошол максатты туура коюп, талыкпай эмгек кылыш керек да. Эгер бир ийгиликке жетем десең, ал ийгиликке жетиш үчүн талыкпай эмгек кылыш керек. Ошо эмгектин артында ошо ийгиликке жетесиң. Мен оюмча могу максат койгондо да Бишкекте ойлойм да. Максат койдуң, анан максат кое алып жүрө бербей, максатка жетиш үчүн мен кандай кадамдар кылыш керекмин деп, биринчи мондай кылыш керек. Биринчи лестница менен экинчи этажга чыгыш үчүн сен деге лестница өтөсүң да, биринчи кадам, экинчи, үчүнчү кадам болуп, ошон үчүн да биринчи кадамды эмне кылыш керек, экинчи кадам кандай бул нерсе, например, жанагылар переходный возрастта балдардачы, мектепти бүтүп атканда, эми не знаю как у вас, бирок менде аябай выбор көп болгондуктан кайсы окууга тапшырышымды билбей калгам да. Жок эч нерсе, желание жок окугангачы. Ата энем айтып атат, оку деп атат, обеспечим деп атат. Но мындай мен көрүп калдым, что көп окуп там эч нерсеге жетпей, окуса деле высшее образование бар, таксине кылып жүрүшөт, стройкада иштеп жүрүшөт. Ошонун баары мага башкача таасир эткен да. Мен өзүмчө удовольствием тандап кеткем да. Өзүм желаниямдычы. Мен спорт тандап кеткем. Мен досум айтып берчү, каждый день тебя вижу, только с рюкзаком ходишь на тренировку обратно. Блин, андан көрө иштебейсиң, зачем тебе? Азыр эми, блин, ага караганда результатын жакшы алхамдулилля. Спорт деген бул деген желание да. Ким айтты эле? Умар айтса керек, Нурмагомедович. Бул биздин работа болсо, выходной кереги жок да бизгечи. Свое удовольствие иштейбиз да. А кээ биркилер, блин, лишь бы суббота, лишь бы воскресенье чуть отдохнуть, выспаться деп атпайбы? Исламда эмес.
биздин өзүбүздүн бизге жагат бул нерсе. Бул жашоо, смысл жизни да ужечи. Бул жок азыр, например, өзүңдү таппайсың үйдөчү. Кичине формадан кете баштасаң эле ажымания кыла баштайсың. Надо давай восстановиться надо деп тренировка бара баштайсың. Бул нерсе бизге жагат. Ошол нерсени мен айтат элем жаш балдарга, особенно өзүнүн профессиясын тандап атканда, бул желание карасын. Желаниясын неге тартып атат? Мындай чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн желание менен бир нерсени кылганда результат болот. Элдер юрист болуп атыптыр ғой, барайын десең юрист болбойсуң эч качанчы. Желанияң болбосо болбойсуң да. Желаниядан самое главное. Жүрөктөн чыгыш керек эми. Жүрөктөн чыгыш керек. Өзүңдү кыйнап, мажбурлап. Азыр мен деле, например, кой юрист болом деп туруп, эл болуп атат деп туруп барып алсам, юрист болбойм да мен. Куда мне юрист азыр дальше турабы? Ошондой нерсе да. Мага жаккан жумушту кылып атам, Кудайга шүгүр, у меня получается дегендейчи. Жакшы, Мурса, рахмат. Бүтүрөлү анда, акылдык менен. Сиздерге чоң рахмат, жигиттер. Жакшы менимче талкуу болду. Көбү балким өзгөнү ойлогон болчу, чисто спорт жөнүндө сүйлөшүп, мына үчөө общение кылып келдипчи, UFC кантип жетебиз деп максат коет деп. Акыры мынакей жашоо жөнүндө сүйлөштүк, адам жөнүндө сүйлөштүк, негизи эле тарбия жөнүндө сүйлөштүк. Менимче жакшы бир маек болду. Сиздерге чоң рахмат, убакыт бөлдүңөр. Менин оюмча буюрса алдыда дагы ийгиликтер турат өкмөрдөтөн. Мынакей UFC деп коебуз, бирок UFC-ден тышкары дагы жашоодо дагы менимче ийгиликтер дагы керек. Ушул жашоонун, ушул өмүрдүн дагы бир маңызы бар. Ошону дагы сиз билип алгыла. Мен да ошону түшүнөйүн, мен деле ошентип акырындан өзүбүз издеп жүрөбүз. Буюрса табалы, баарыбыз биргеликте. Кыргызстан кичинекей элебиз, бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Ошондуктан бул урматтуу биздин көрөрмандар, бизди колдоп коюңуздар, лайк, комментарий басып, жигиттерге да каталып коюңуздар, инстаграмдары бар, колдоп туралы. UFC-ге астына жазып тургула, постоянно Адикон Урматов, Раджаб Али, go to UFC депчи. Бирибизди колдой, кыргыздар аз элебиз, айтпаймынбы? Бирибизди колдоп кетели. Сиздерге чоң рахмат, жигиттер. Рахмат сизге. Сиздер менен Спорт Хаб подкасты болду. Раджаб Али Шайдуллаев, Адилет Нурматов жана Бекстон Усналиев бизге катталыңыздар жана кийинки видеолорду күтүңүздөр. Ассаламу алейкум. Sport Hub.